Розаны чакырып алабыз. Бекайым! Үй жынаганды жакшы билип калдым да, азыр тытам жөн эле. Тамакты жайлап калдым. Бикечти Болот мырзага ыра көрбөйм да. Bundan дагы мыкты Бойдок мырзага татыктуу дейм эми жана айнычы. Же бизден уялып атат. Биздин студияда Азиз мырза. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Амансыздарбы атактуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр жана ар тараптан көрүп жаткан көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан НТС телеканалында биз жолуктук теле долбоору назарыңыздарга чыкты. Биз менен бирге болуңуздар, бүгүн кызыктын баары алдыда болот. Эсиңизге сала кете турган болсок, өткөн чыгарылышта 6-сезондун эң алгачкы официалдуу түрдө кыз-жигит мамилесине өткөн Болот менен Елена болду. Ошондой эле Бейше менен Гулянын дагы чай мамилеси уланууда. Андан кийинки токтоло турган биздин жуубуз Төлөгөн менен Жаңыл мырза эмне болушту? Бүгүн жооп алып беребиз. Ошондой эле эскерте кетүүчү жагдай, талапкерлерге дагы өзгөчө шарты түзүп бергенбиз бул сезондо. Эгерде сиз талапкер болуп келсеңиз, сиз жактырган айым же мырза менен мамилеңиздин куруусу окшошпой калса, анда сиз дагы өзүңүздүн талапкериңизди күтүү мүмкүнчүлүгү бар. Муну менен катар биз онлайн кастингди да улантып жаткан учурубуз. Андыктан эгерде сиз бизге катышуучу болуп катышам десеңиз, анда биз менен байланышыңыз. Дал ошондой шарт менен онлайн кастингке келип, жана биздин катарыбызга катышуучу болуп келген бизде жапжаңы катышуучу бар. Анда сиздердин шаңдуу кол чабууларыңыздар менен биз бул жакка жаңы катышуучубуз Розаны тоса алабыз. Муну менен катар биздин катарыбызды дагы бир бул жаңылык мырзаларга жагат болуш керек. Дагы бир катышуучу толуктайт. Ал Бегайым! Ушундай жагымдуу жаңылыктар менен биз бүгүнкү 6-сезондун келерки чыгарылышын дагы баштап алдык. Анда ар дайымкыдай бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Ардактуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыгыбыздын башталышы сиздерге да жакты деген үмүттөбүз. Өзүңүздөр байкагандай, бүгүн мен студияда жалгызмын. Канат мырза ден соолугуна байланыштуу жүйөлүү себептер менен бүгүнкү берүүбүзгө келе албай калды. Ошентсе дагы биз жакшы кылып алып барып бүгүнкү берүүбүздү да кызыктуулугуна аракет кылабыз. Анда биз ар дайымкыдай, салт болуп калгандай биз демөөрчүлөргө кайрылып өтөлү. Чыгарылыштын демөөрчүсү Демирбанктан жакшы жаңылык онлайн насыя алып, Бека компаниясынан тиричилик техникасын сатып алууга 10 000 сомго чейин сертификат алыңыз. Бул кандай иштейт? Абдан оңой. Ар бир 20 кардар 20 000 сомдон башталган суммада онлайн насыя алса, ал Бека компаниясынын тиричилик техникасын алууга 5 000 же 10 000 сомдук акчалай сертификатка ээ боло алат. Акция 16 апрелге чейин уланат. Мүмкүнчүлүктү кое бербегиле. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен. Демирбанк ар дайым биз менен жана сиздер менен. Ал эми биздин кийинки демөөрчүбүз болсо, бул катарыбызга жаңы кошулган Air Baby жалаяктары.
Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Airbnb балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да, түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт. Airbnb балдар жалаяктары бул тез сиңирүү технологиясы. 15 саатка чейин кургактык, пахтадай жумшак италиялык технология. Airbnb энелик мээримден жаралган, сүйүү менен ойлонулган камкордук. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Airbnb энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Airbnb сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Урматтуу биздин көрүүчүлөр жана телегөрүүчүлөр, катышуучулар айрыкча, эгерде сиздердин катарыңыздар толукталганына, жаңы катышуучулар келгенине кубанычтамын десеңиздер, анда бир белги берип коюңуздар. Келиңиздер, анда барыңыздарга кызык болуп жаткан болуш керек. Биздин жаңы катышуучулар жөнүндө маалыматка да токтолуп өтөлү. Биздин катарыбызды жаңы толуктаган Роза бикечибизге токтоло турган болсок, бизге келген маалыматтар боюнча турмушка такыр чыкпаган буга чейин, 27 жашта, жакында эле чет өлкөдөн келди деген маалыматтар бар экен. Сиз дагы өзүңүз амандашып, кенен тааныштырып өтсөңүз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылар. Сиздерди көрүп жүрдүм да. Ар бириңиздерди лично көргөнгө кубанычтамын. Менин атым Роза, 27 жаштамын. 5 классман, 27 жаштамын. Оштон болом, Өзгөн шаарынан, Мырзаке айылынан. 5 классман Россияга ата-энем алып кеткен. Ошондон бери Россияда окуп, Россияда окуу жайды бүтүп, Москва шаарында медик болуп эмгектенип жүргөм. Азыр ушул жака 1 ай болуп калды келгениме Кыргызстанга. Биротоло келдиңизби? Эргетип кетсем биротоло. Кандай? Турмушка чыгып кетсем биротоло келген болом. Эң Кыргызстанга кайтуу максатыңыз эң биринчиси турмушка чыгуу, турмушка чыгуу. Эге дегенде Россияда мен көбүнчө орустардын арасында жүрөм да. Айлана жүрөм, орустар болуп, ошо мындай билбейм, көңүлүмө жаккан адам чыккан жок. Ошко бияктан сынап көрөйүн дедим. Кыргызымдын жигиттерине эмне жетсин деп келдим. Баракелде, Кудай буйрса, биз жолукту менен биргеликте максатыңызды ишке ашырсың. Көпкө узатпай эле, Бегайды айраңызда да тааныгандар бар. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн баары эле тааныйт болуш керек. Эсиңиздерге сала кете турган болсок, Бегай болсо 34 жашта уже. Мурунку жолу катышуучуга келгенде 33-тө болчу. Убакыт өтүп атат, бирок өзүңүздөр байкагандай, дагы деле турмушка чыга элек. Кудай буйрса, жакшы ниет жарым ырыс дейт. Бул жолку кадамыңыз байсалдуу болуп, Кудай буйрса, өзүңүз үстүңүзгө кийип турган апакай көйнөгүңүз той үлпөт көйнөгүнө арналышына биз тилектешпиз. Эскерте кете турган болсок, мурунку сезондо болсо, добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча кийинки сезонго өткөн болчу, бирок өзүнүн жеке шарттары боюнча бир аз тынууга алып, анан келгенге туура келди. Андыктан кош келдиңиз деп бир шаңдоо. Саламатсыздарбы, Гүлназ айым, саламатсыздарбы катышуучулар. Сиздер менен таанышканыма, көрүшкөнүмө кубанычтамын. Гүлназ айым, сиздерди сагынып калыптырмын. Көрүүчүлөр айрыкча сагынышты сени. Мен 5-сезонго келбей калганымдын себеби жумушумда бар болчу. Үй бүлө шартында да келе албай калдым. Азыр баардыгын жыйыштырып, Бош деген фирмага уюшулгам. 5 ай болду, 5 айдын жүзү болду. 24 саат бошмун. Бош деген фирманын аты окшойт деп атпайбы? Абсолютно бошмун. Мен 4-сезондо жүргөндө да эмне себептен жумуштан кеткенимде бир себеби бар. Себеби мен 4-сезондо жүргөндө бул жактагы катышуучулардын көптөгөн суроосу бар болчу. Тилек менен Нурландын особенно. Сенден сага келе турган мырза сенден аз таап калсам эмне кыласың? Анан ошон үчүн сага келбей жатат деп элем. Меня постоянно триггерили.
таппай эле коеюн деп чечтиңизби? Жок, анан ошол себептен жумуштан да кеттим. Мага келе турган мырза коркпой эле келе берсе болот. Талаптар аябай жөнөкөй болуп. Биз жолуктук долбоорун көрүүчүлөр токтоп турабыз. Артыбызда турган кадимкидей эле мини китайский Геленваген достор. Ал эми бул геликти сиздер жакындарыңыздарга, жеңелерибизге, апаларыбызга смело алып бересиздер. Анткени буга праванын кереги жок. Ал эми баасы да сиздер үчүн ылайыктуу. Болгону 400 000 сомго Wildtrade компаниясы сиздерден Кытайдан прямой заводдон алып келип берет. Комплектацияны көрдүңөр да, кадимкидей эле белоснежный. Мына карасаңыз, оператор мырза, ичине кирип көргөзсөңүз комплектациясынчы. Бул кандай сонун достор. Кадимки эле гелик, кааласаңыздар, карасын, көгүн, сарысын, ичин кадимкидей Tiffany кылып деле алып келип беребиз. Ал эми багажды караңызчы. Багаждын кенендигин. Буну ток менен зарядтап койсоңуз болот. Ал эми кааласаңыз 40 километрден 200 километрге чейин зарядтап айдасаңыздар болот. Аны Wildtrade компаниясы прямой заводдон ошентип сиздердин чөнтөгүңүздөргө ылайыктап жасап берет. Элестетиңиздер, ушундай мини Геленваген. Эми оригинал Геленваген бул жакшысы $150 000 өйдө турат. Бирок ошол мечтага $150 000 жетпей жаткандар үчүн менин кеңешим срочно Wildtrade компаниясынан ушундай гелик алыңыздар. Операторумузда маңдайдан тартсаңыз көргөзөйүн. Алдыда турган номерлерге байланышабыз. Мындай болот атпайбы достор? Эң жакшы жери буга праванын кереги жок болуп атат, бирок Wildtrade компаниясы эртең кандай ситуация болсо да сиздер права ала тургандай официалдуу түрдө алып келип берет. Бирок азыр закондо ушундай геликти достор 45 скорость менен правасы жок эле айдасаңыздар болот. Эртерээк жеңелерибиз, байкелерибизге алдырабыз, айылда жыргап балдарыбызды салып айдайбыз. Калды. Эң жөнөкөй мен азыр иштебейм. Эң жөнөкөй мен азыр иштебейм, акча таппайм, бирок үйдө турганда бир жакшы жагы бар экен. Үй жынаганды жакшы билип калдым да азыр. Тытам жөн эле. Тамакты жайлап калдым. Мына. Вот. Ошо чоңоюга кеттим деп айтсам болот. Анан мага келүүчү мырза мен бигайдан аз таап калам же көп таап калам дебейт. Бирок анда деле шарт неме, талабым оңой болсо дагы зарплата алган жакшы экен. Мен үйдө инимди багам, анын кийимин жууйм, үтүктөйм, ошого ал зарплата төлөп берет. Анда деле зарплатам бар. Айта кетейинчи, анда таза эле иштебейт деп ойлобогула. Ошол бул жакка келгениме кубанычтамын. Дагы да келдим, өзүмдүн бактымды издеп, ушул жактан той кылып кетейин деп. Өзүңүздөр байкагандай артист көйнөктү дагы алып келдим, кийип келдим. Ошол кубанычтамын, рахмат сиздерге ушинтип тоз алганыңыздарга. Биз дагы сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Бегай, Кудай буйруса, бир аз десем жаңылышат болушум керек. Көп эле өзгөрүүлөр бар окшойт. Өзүңүздүн мүнөзүңүздө да өзгөрүүлөр болгон окшойт, Же мүнөз ошол боюнча да калды? Жок. Эми көнгөн адат калбайт деген бар го. Горбатова могила исправит деген. Мен бул жака 6-сезонго келем десем, менин туугандарым баары да айтты. Барып эле минтип отурсаң, сага бир мырза келет деп. Созул дедиби? Ооба, минтип отур дедим. Монтип. Анан антип отурайын деп чечип келдим. Бирок менде чыдабайт деген справка бар. Сразу айтып кетейин. Я могу ляпнуть. Ага, тарынбайбыз. Алдын ала кечирим сурайбыз, Жок. Зачем тогда буду ляпать, кечирим сурасам? Мен үч тыйыным всегда жанында, үч тыйыным тыга кетем. Вот. Ошо? Өзгөрүү деген ошо экен. Үйдө отуруп калдым азыр жакшынакай болуп. Дагы эмне өзгөрүү болду? Демек, турмушка чыксаңыз, үйгө отурганга даярсыз. Ооба, мен даяр экем да. Давно эле даяр болуп калдым. 5 айдын жүзү болду даяр болгонума. Үйдө отуруп эле, тамак жазып эле, үй жынап эле жыргап калдым. Мына. Эч жака чыкпайм. Өтө сонун биздин жаңы катышуучуларга суроолоруңуздар барбы? Биздин катышуучулар. Саламатсызбы Гүлназ айым, саламатсыздарбы катышуучулар, кандайсыздар? Силерге кош келипсиз биздин студияга. Кечиресиз, мындай суроом деле жок. Сиз кош келипсиз, сиз бигейм, мен сизди аябай сагындым. Аябай сагындым. Эми сүйлөп берген адам болот экен. Сүйлөгүлө, ошо токтой сүйлөгүлө. Мен көп дагы айтып кетейин, мен көп сүйлөбөй барып созолоно отур деди. Бирок мен сүйлөйм да, обязательно сүйлөйм. Андай болбойт ошо. Чыдабайт деген справка бар менде. Келгенден кийин уже сүйлөгүлө наконец-то ошо. Ооба. Мына Акылай да микрофон сурап атат. Учурдан пайдаланып сизден да сурап өтөлү. Буга чейин бир канча эфирге келбей калдыңыз. Себеби эмне болду? Ошондон баштасаңыз.
Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Баарыңыздарды сагынып калыптырмын. Аябай көргөнүмө кубанычтамын. Аябай катуу ооруп калдым. Больничный режим болуп калды да. Анан бүгүн деле 50-50 болуп отурам. Бирок ушунчалык сагынганымдан келдим. Чыксам, может, айыгып кетем депчи, балким айыгып кетем деп келдим. Анан дагы Бегайым айым келген аябай кубанычтуу болуп атам. Мен жалгыз эмесмин дей болуп калдым да. Эми бая сүйлөп атпадым беле, сүйлөсөм гасить этип башташты элем. Сиз келип смело сүйлөп баштайм го, сизге чогуу сүйлөйбүз. Аябай кубанычтамын келгенине. Чындыгында Роза айым, сиз дагы кош келипсиз. Даяр болуңуз бүт баарына деп алдын ала даярдап коеюн да. Да. Бардык катышуучулар баарыңарды сагындым, честное слово. Всем привет. Эсен мырза. Саламатсызбы Гүлназ айым? Саламатсыздарбы катышуучулар, урматтуу сулуу айымдар, кош келипсиздер. Роза айым, ушул сизге ушул жерден рахмат. Роза айымдын бир нерсесин байкап кеттим, ушул Москвада чоңойсо да кичинекей кезинен. Ушул рахмат, ушу кыргыздын жигиттери деп бияка келип отурганына. Дагы бир жолу ошол. Анан Акылай айымды сагындык. Даже 4 эфир келген жокпу? Анан Акылай айым, сизде баары жакшыбы? Балаңыз жакшыбы? Кичинекейиңиз жакшыбы? Жакшы, алтыным, бүт баары жакшы. Анткени айткан себебим баягы мен кичине жакшы сүйлөшкөндүктөн баягы баласы эмне болду? Сарсана болдуңуз. Сарсана болуп, жалгыз бой эне. Анан бала багыш деле кыйын экен, убакыт менен түшүнүп атпайбызбы? Ошондуктан оорубаңыз. Рахмат Эсен мырза. Эсен мырза бүттүңүзбү? Саламатсыңарбы? Анан чындыгында мен дагы белгилеп кетким келип атат. Акылай айым келгенде мен дагы кубанычтамын. Негизи Акылай айым жетишпей аткан. Чоң рахмат Төлөгөн мырза, чоң рахмат. Эсен мырза, сизге дагы рахматымды айтып кетейин. Чындыгында жакшы подметили, жакшы айтып кеттиңиздер. Жалгыз бой айымга чындыгында эле кыйын. Жатып калганда дагы эки эсе билдим да бул нерсеничи. Ошондуктан ыраазычылык экөөңүздөргө тең. Баарыңыздарга ушундай кайдыгер болбогон адамдардын баарына рахмат. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Баарыңыздарга ден соолук. Рахмат. Адигүл. Бегайым айымга суроо бергим келип атат. Үйдө отурам, инимди багам, анан иним төлөп берет дедиңиз да. Анан кийин күйөөңүз дагы мен сени багып атам, төлөп бер дебейсизби? Жок. Ал ыйта билет элек. Анысын мага эле калтырып койсунчу. Нурмат. Саламатсызбы? Жаңы келген катышуучулар, кош келипсиздер. Сиз менен ким эле атыңыз? Бегай. Бегай айым менен таанышпыз. Биз сымылда деген эле Гүлнар айым чайга чакырган күнү концерт болгонбуз. Кош келипсиз. Ошо концертиңиз кызык болуп калды. Эмне концерт болдуңуздар эле? Эме баягы чайлашып отуруп, анан Гүлнар айым жалгыз болбосун деп жана үчөөңүздөр чыккан күнүбү? Сиңдим деп чакырган айым ушул экен да. Жанатан бир макияжынан тааныбай аткам, азыр күлгөндөн таанып калдым да мындай. Макияждачы десем. Ошо куш келипсиз. Мурунку сөздөрдү эми баштайт окшойбуз. Мындай бүтпөй алган темаларды талкуулап. Баштаңыз, мен бүтүрүп коеюн. Кош келиңиз. Рахмат. Сүйүнүчтөбүз, аябай жылмайган. Талаптарыңызды ылдыйраак койсоңуз кичине күйөөгө тийип кетесизби деген эле ойдомун. Айтак деле талаптарым ылдый болду деп айтып кеттим го. Дагы. Сиздин тилегиңиз менен Кудай жаштын тилегин берет дегенде, сиз мага тилени койсоңуз, обязательно чыгып кетем күйөөгө. Сизге. Келиңиздер анда. Учурда пайдаланып биз жаңы катышуучулардын талабын да угуп коелу, кандай мырзаларды күтөбүз? Роза, Бегай. Саламатсыздарбы? Менин атым Роза, 27 жаштамын. Мага келүүчү мырзаларга койгон талаптарым 25-тен 35-ке чейин жаш курагы. Эң башкысы адамгерчиликтүү, ыймандуу, астына койгон максаты бар, туруктуу жумушу бар мырза болсоңуз, мен сизди күтөм. Менин талаптарым, мырзага койчу талаптарым 25 жаштан 35-ке чейин болот. Главное, жашоодо максаты бар.
адамгерчиликтүү, орду менен сүйлөп, аял кишилерди сыйлай билген. Бул жашоодон не үчүн кайсы алды максатка кетип атканын билген мырзалар болсо күтөм. Рахмат. Эгай. Бул мен Бегайым. Эң негизгиси эркек болсоң, кел, мен күтөм. Таластын сулусу болом, аны айтып кетейин. Жашым 34-тө. Анан айтпадымбы талабым кичине жеңилдеди деп. Мурда талапкерди 30 жаштан 35 жашка чейин күтсөм, ырылып калгам, ортобузда айырма бар, 9 жаш эчтеке эмес беле, ошондой деген. Анан ал 9 жаш менен ошо ырга таянып, 27 жаштан 37 жашка чейин талапкерди күтөм. Койгон талабым эң оңой. Үйүн үстүндө үйү бар болуш керек. 4 сезондо айткам, унасы жок болсо дагы самокаты болуш керек деп. Бирок азыр мен кайра өзгөртүп койдум, ал жагын унасы болуш керек. Мотивация берейин дедим да мага келе турган мырзага. Унасы болуш керек, себеби азыр менде уна жок. Ал мен алып барып алып келгенге экөөбүз чогуу жүргөнгө. Иштеген иши болуш керек. Айылда жашабайм. Айылдык бала болсо дагы борбордо жашаш керек. Ата энеси менен жашайбы, өзү жашайбы, анысы айырмасы жок. Дагы кандай жакшы эле дайындандай нежныйраак сүйлөйүн деп келдим эле, андай эле болду. Дагы талаптардан ошол астына койгон бала максаты болуш керек. Ошол максатын кууп жеткен мырзадан келиш керек. Дагы кандай айта алыңыз. Само собой ыймандуу болуш керек, образованный, тарбия көргөн. Калганын экөөбүз эми бири-бирибизди менен кичүүрөөк келип калса, может тарбия алып алам деген үмүт менен келдим да. Калганын экөөбүз жетелешип чогуу алып кетебиз. Рахмат. Наке, жогоруда биздин жаңы катышуучулардын талабы менен тааныштыңыздар. Эгерде сиз ушул жогоркудагы Роза менен Бегай айткан талаптарга ылайыкмын деп өзүңүздү эсептесеңиз, анда биздин студиябыздын эшиги сиз үчүн ачык. Келиңиз, өзүңүздүн бактыңызды сынап көрүңүз. Балким сиздин маңдайыңызга жараткан ушул студиядан өзүңдүн бактыңды табасың деген жазууну жазган да болуп калышы мүмкүн. Антан эч тартынбаңыздар, уялбаңыздар, биз менен байланышыңыздар дагы өзүңүздөрдүн бактыңыздар үчүн күрөшүңүздөр. Биз сиздерди күтөбүз. Келиңиздер анда, биз буга чейин түптөлүп калган же болбосо түптөлүп келе жаткан биздин катышуучулардын арасында дагы жуптар бар. Алардын таанышуу же болбосо жакындан бири-бирин билүү максатындагы таштаган кадамдары кайсыл нукка карай бурулду же болбосо кандай нукта бара жатат, ал жөнүндө билиш үчүн биз бул жака талкуу майданыбызга Төлөгөн менен Жаңыл мырзаны чакырабыз. Амансыздарбы? Атпай журтум деп эле амандашкым келет. Силерди көрсөмчү, бир кыргыздын нукура бир сөздөрүн терип, тандап сүйлөгүм келе берет. Ушул жупту көрсөм, анткени сиздердин өзүңүздөрдү алып жүргөнүңүздөрдөн, сөздү таптап сүйлөгөнүңүздөрдөн, сөздүн гүлдөрүн терип сүйлөгөнүңүздөргө мен да суктангандардын катарындамын. Андыктан амандашыңыздар кандай болуп жатат сиздерде? Саламатсыңар да бир жолу. Чуу дегенде эле чайыбыз токтойт деп айткым келип атат. Анткени дароо эле бакыт каалап анан кийин анан качан үйлөнөсүңөр деген сурооңордон башка суроо даярда кала деп. Анан эмне себептен негизи жакшы эле чай эң жакшы болду десем болот. Мындай жакшы эле сүйлөшкөндө эми аябай жакшы сүйлөштүк. Анан кийин ага карындаш катары эң жакшы ага карындаш болчу да экенбиз. Келиңиз, Жаңыл мырзаны да алчы. Саламатсыздарбы? Негизи Төлөгөн байке аябай жакшы байке экен. Биз деле сразу токтотуп салбай бири-бирибизди билели деп 2 жума убакыт өттү. Ошол бизде сезимдер деле ачылган жок, Төлөгөн байкеде деле, менде деле. Мындай жакшы сүйлөшүп, күлүп, ачылып сүйлөштүк. Андан башка нерсе болгон жок.
эми рахмат чоң жакшы каалоо тилектер үчүн. Төлөгөн байкени кой бербе деген сөздөрдү көп жазышты. Мен деле түшүнөм, бакыт каалагансыздар үчүн рахмат. Бирок жүрөккө буйрук бере албайсың. Ошо. Ооба. Сезимдер ачылган жок деп калбадыңызбы? Негизи сезимдер ачылуу үчүн бир аз мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан өзүң ачык позицияда болушуң керек да мамиледе. Менин жеке байкоом боюнча Төлөгөн мырза аракет кылды, бирок сиз тараптан достуктан өтпөйт деген ишеним башында эле болду окшойт, достуктан ары карай өтпөйт деген. Туура эле байкадымбы? Негизи бул жака келип атканда менин талаптарым бар болчу да. Бизде эми көпчүлүк адамдар турмушка бир таанышкан адамга чыгып кеткенин эми жаман байке дебейм, сонун байке, бирок менин талаптарым бар болчу. 30 жашка чейин деген талаптарым бар болчу. Мен деле ошого карабай, өзүмдүн талаптарыма каршы чыгып, билип көрөйүн деп чыктым. Андан тышкары бул жерде эми биз жасалма болуп олтуруш үчүн келбедик да. Биз чындап мен ушундай адаммын, мен ушундай мүнөзүм бар, ушундай сүйлөйм, ушундай ойлоном, мени ушу көрүп, ушундай чындап ушундай адам менен жашайм деген адам келсин деп келдик да. Ал эми калганы буйруктан болот. Анан туура түшүнөсүздөр. Анткени себеби бул суроону берген себеби мурунку жолу чайга чыкканыңыздарда видео жасап келбедиңиздерби? Ошонун башында байкап калдым эле, биздин достук чайыбыз деп сиз сүйлөгөндө за кадр ошентип баштаган экенсиз да. Ошондон улам дагы байкап калдым. Бул деген мисалы сизди жакшы же жаман мамиле кылдыңыз деген сөз эмес, өзүңүз айткандай жеке талаптарыңызга туура келбегендигин жана достуктан ары карай өтпөгөндүгүн башында эле сезген сыяктуу болгонумдун себеби да ошондон болуп атат да. Анан дагы бир кошумча нерсе, баягы азыр дүйнө жүзүндө илимдер көбөйүп атпайбы? Анан ошондо язык тела деген бар да. Биздин эзибиз унчукпай турсак дагы биздин денебиз сүйлөп турат. Анан сиз бул жака чыкканда отурганда дагы мындай нейтралдуу позицияда эмес, башынан баштап мындай позицияда отурасыз да. Бул жака отуруп калганда бери жөлөнөсүз, ары жака отурганда ары жөлөнө аласыз. Ал деген мындай дистанцияны сактайлы. Мен сизди сыйлаймын, сизди урматтаймын, бирок өтө жакын мамиле болушу мүмкүн эмес деген сыяктуу айтып тургандай болуп сезилип атты да. Ошол фактыларга таянып. Ал деле туура болушу мүмкүн, бирок андан тышкары мен мындай көп отурганда талып кеткен сыяктуу болот да бутум. Бери жөнөмүз. Анан ошондо аябай көп байкашыптыр элдерчи, Жаңыл мырза качып атат депчи. Эми мен аны атайын кылбайм, даже түшүнбөгөн абалда ушинтип эми аны өзүм атайын. Аны адамдар атайын кылбайт. Түшүнбөгөн абалда, бирок биздин денебиз, көздөрүбүз сүйлөйт, өзүбүз унчукпаганда дагы көз карашыбыз, бетибиз, денебиз өзү кыймыл аракеттен, мимика жесттерибизден адамдын ичиндеги абалы билинип турат да. Бул менен сизди мындай күнөөлөдөн биз такыр алыспыз. Бул деген таанышуу майданы. Өзүңүз айткандай сиздер толук түрдө, Төлөгөн мырза дагы сиз дагы толук түрдө тандоого укуктуусуздар. Бул деген сиздер үй алып аткан жоксуздар, машина алып аткан жоксуздар. Жакпай калса алмаштырып коя турам. Бул деген өтө чоң олуттуу кадам. Андыктан күнөөлөдөн такыр алыспыз. Болгону ошол байкоолорубузду азыр айтып көрүп атабыз да. Рахмат чоң. Анан биз бул жака деген келгенде талабыма туура келбейт деген нерсе бул адам менден миски же болбосо мен будан жогорумун деген нерсени түшүндүрбөйт да. Болгону бул адамдын да өзүнүн талабы бар, менин да өзүмдүн талабым бар. Ошолорду мындай туура кабыл алыш керек деп ойлойм. Жанагы башында эле талабыма туура келбейт деп айтып алганыма да элдер аябай туура эмес ой пикирлерин калтырышкан. Ачык айтып алганыңыз үчүн. Калтырышкан. Биз бул жакта мисалы мен жаңы келген талапкерди билбей чыкпайм десем анда бир жөн да. Мен бул жактагылардын баарын мүнөзүн билем, ойлонгон оюн билем. Ошол себептен дагы ошол бул жекте келип эми билбей билген адам катары айтканым болчу да. Ошол. Төлөгөн мырза, сиз дагы мындай сиздин кандай аракеттерди кылат экениңизди биз билебиз да. Оригиналдуу бир элде жок ойлорду ойлойсуз да. Жаңыл мырзанын бикечтин жанагы өтө деле ачык мамилеге даяр эмес экендигин байкап, сиз дагы өзүңүздү бир аз тарткандай сезилдиңиз бул мамиледе. Туура эле байкалдыбы? Мындай 100% аракет кылбагандайчы, өзүңүзгө да байкалып калгандыктан. Кандай деп ойлойсуз? Сүйлөшүп, чайга чыгып сүйлөшкөндө, ошо мурунку эфирлерде айтып кеткендей эле жакшы. Мурунку эфирде туура эмес айтып болуптурмун. 1% жоопкерчилик алса ошону аткарды деп. 1% жоопкерчилик болсо мында 100%ын кошуп 101% кылып аткарды. Анан болушунча эле ачылды, такыр айтып кеткендей эле качкан жок. Анан экөөбүз бири-бирибизди мисалы үчүн
мындай бир күндү коротуп жолуккан жокпуз да. Мындай жумуштан кийин бул да бошогондо, мен да бошогондо, кечинде эми кеч керек. Же жумуштан кийин эрте бошоп дегенде. Ооба. Анан чын эле мындай аябай эле жакшы сүйлөштүк. Анан Жаңыл мырза жакшы сүйлөгөндө чындыгында аябай мындай эрги угуп аттым. Бүт мындай мага жакын нерселерди сүйлөдү да, эми бүт билет экен. Чын эле тиги аксынын кыздары мыкты окшойт. Мындай ынандым десем болот да. Анан эми башында мүмкүн ошо айткандар да таасир эткендир. Мындай кичине мындай токтогонгочу. А бирок жалпысынан жакшы болду. Жакшы эле. Анан ошо карындаш катары аябай эле мындай жүрөгүмө жакын болду да. Андан ары ашкан жок. Рахмат. Катышуучулардан барбы суроолор? Нурмат менен Сымбат эмнени сүйлөшүп атат экен, аябай кызык болуп атат бизге. Жаңыл мырза, сиз айттыңыз эле го, Төлөгөн мырза талаптарыма туура келбеди. Ошол кайсы талаптарыңызга толук айтып бере аласызбы? Кайсы талабыңызга туура келбеди? Биринчиден жаш талабы. Экинчиден Сизге канчадан канчага чейин болчу талабыңыз? 30га чейин. Талабымда 26дан 30га чейин деп айткам да. Ошол башкасы жакшы эле, бирок мен деле өзүмдүн талабымы, өзүмдүн оюму сүйлөйм да. Элдердин оюн да сүйлөйм, рахмат жакшы сөздөр үчүн, бирок бул жашоого бир эле жолу жаралабыз го. Мен өзүмдүн оюм маанилүүрөөк да. Аябай ачылып, көңүлдөнүп, жакшы сүйлөшүп аткансыңар. Анан Төлөгөн мырза, сиз эме экенсиз, мындай бир аз өзгөрүп турат экенсиз. Сизге негизи эле мындай жош, гүлкайыр айымдай болгон айым керек окшойт. Анткени бул кызыбыз аябай тың, тарсылдаган кыз. Сиз мындай бир аз өчүп калдыңыз да жанындачы, өзүңүздү жакшы көргөзө албай, аябай романтик, оригиналдуу мырзасы негизидечи. Анан бир аз аракетиңиз аз болуп калды. Анан Жаңыл мырза айымга суроом. Сиз айтып атпайсызбы, мындай ага карындаштай эле болуп калдык депчи. Анан кайсы сапатынан улам ушундай чечимге келдиңиз? Мындай карасак топ келишкен эле Соон мырза. Бою десе бою бар, ою десе ою бар. Супсулуу, жашынакай, аял затын аябай сыйлаган мырза да. Же сиздин талаптарыңыз аябай эле мындай бийик болуп кеттиби? Аракет кылбады дегениңизге кошулбайм. Төлөгөн мырза жакшы сүйлөп, болушунча убакыт бөлгөнгө аракет кылатты. Мен деле жооп кылып, болушунча аракет кылаттым. Анан бул жерде баары бир сезим ачылыш керек биринчиден. Экинчиден жаман мырза дебейм. Анан өзүмү көтөрүп башында андай нерсе болгон эмес. Ал балким сиздин байкооңуздур. Мен наоборот жакшы эле чыккам чайга. Өтө кыйнабайбыз. Просто эми ачык айтып алганым, мен элдин алдында ошол менин талабыма жашы туура келбейт дегенди башкача кабыл алып алып, элдер өзүн ай сезип деген сөздөр кеткен да. Ошол. Нурмат. Саламатсыздар, Төлөгөн мырза, саламатсызбы? Жакшы. Мен биякта сүйлөшүп атканымдын эмеси экөөнүн чайын көрүп калгам да. Бизге да айтып бериңиз энди. Экөөнүн чайын көрүп калгам. Аябай жакшы. Мен эми, конечно, бири-бирине сезим ачылбаса, биз бияктан кыйнаганда туура эмес. Ооба. Жаңыл мырза аябай ответственный кыз. Ооба. Төлөгөн мырза дагы аябай жоопкерчиликтүү бала. Экөө туура чечим кабыл алды деп мен ишенем. Ошо бактылуу болуп, өз жарыңарды тапкыла. Сезим ачылыш үчүн эмне кылыш керек? Айым сизге, мырза сиз үчүн эмне кылыш керек? Мырзага айым эмне кылыш керек сиздерде сезим ачылыш үчүн? Себеби 2 жума жүрүп турсуздар чайдын үстүндө. Мырза сиз деле жөн эле чакырган жок, сизде симпатия болгон үчүн чакыргансыз деп ойлойм чайга. Анан ошо симпатияңыз жок болуп калдыбы? Анан ошо аябай жакшы сүйлөшүп калсаңар, мисалы сүйүүдө эле жакшы сүйлөшкөндөн ойгонот болуш керек. А вы не совпадаете, өзүңөр башканы айтып атасыңар, биз жакшы сүйлөшүп калдык дейсиңер да, кайра бизде сүйүү жок дейсиңер. Ого, симпатия болгондо Жаңыл мырза айым менен могу биякта биринчи эфирге келгенде эле, анан эфирден чыгып отурганбыз. Эми дагы башкалар болуп отурганбыз. Ошондо мындай сүйлөп бергени жаккан. Андан кийин деле бул жакта деле мындай жөн турбай бүт муну тарта калып, тигини тарта калып, мындай жөн турбайт экен да, өзүнө өзү жумуш издеп эле, мындай жумуш таап алып эле
анан жумуштагы эле мисалы үчүн бир нерсени тартып атса адамга өзүнчө шык берип эле азамат жакшы сүйлөдүң деп элечи. Анан сүйлөгөндө дагы айтып наркына силден сүйлөйт экен. Мисалы үчүн бала тарбиялоо боюнча сүйлөсө мындай эмне маанилүү нерселерди сүйлөсө дагы майын чыгара түшүндүрүп сүйлөйт экен. Анан кийин дагы да жакын таанышып дагы муну билсем деген ой менен чакыргам. Анан кийин дагы мындай жакшы эле сүйлөштүк. Эмне жөнүндө болбосун жакшы сүйлөп берет экен, жакшы түшүндүрүп берет экен, жакшы шык берет экен, мотивация деп коет го. Мындай жашагыңды келтирет экен. Анан мисалы үчүн биякта эфирде эмес, эфирде эле мисалы чектелүү да. Тез эле бүтүп калат. Анан эгер сыртта болсо мүмкүн сүйлөп жүрө бермектирбиз. Эч ким эч нерсени чектебейт, эч кандай убакыт чек жок. Ооба. Анан биякта жоопкерчилик. Биякта жоопкерчилик дагы бар. Анан бири-бирибизге мындай мүмкүнчүлүк да беришибиз керек. Анан кийин ошо биякта берип аткан убакытты ошо текке кетирбей деп эми көп айтылат го. Чынында текке кетирбей ошо бири-бирибиздин адамыбызды издеп көрөлү деген да ой бар да. Анан айтып атпайм ал эми симпатия болсо ошо мындай сүйүп калды деген эмес. Бирок чын эле карындаш катары жакындан билип көрөлү дедиңиз. Жакшы кыз экен, жакын билдим. 2 жума ошо аябай жакшы билип, ага карындаш катары калганга жакшы эле убакыт болду. Бул жакта мамиленин бүткөнүнүн себебин сен жашка такап койдуң да. Бул жерде мен ойлойм жаш деле сага маанилүү эмес деп. Анткени чыныгы мыкты мырза болуп келип калса, жашы 30-тан 31, 32 болупчу. Бирок мыкты мырза, башка талаптарынан полностью сага соответствует да, сага жооп берет. Мен ойлоп атам даже адамдарды сезе алам да, узактан делечи. Ага маанилүү болбой калат жаш. Бул жакта сен азыр өзүң чектөө койбо жаштын. Эмнеге дегенде 7-8 жаш бизге жакшы эле. Улуураак болсо, наоборот, биз эркелеп жанында сонун эле жүрөсүң да. Ошондуктан жашка маани койбо. Бир гана айтарым ошол, Төлөгөн мырзанын сен башка, может, сен адамың эмес да, ошон үчүн эле жашын алып келип коятасың. Анттан келе турган адамдар дагы 30-дан ашып калып, сонун бутуна туруп, жакшы адам болсо, татыктуу адам болсо, ойлоп калышы мүмкүн. Сизге жага турган десек, жаш маанилүү экен депчи. Туура болуш керек. Анткени Төлөгөн мырза да татыктуу, мыкты мырзалардын катарында толуктайт. Болгону өзүнүн табитине ылайыктуу деп айтсак. Да, табитине ылайыктуу. Бирок мен ойлоп атам да, Гүлназ айым, эгерде 30-тан ашып деле табитине ылайыктуу болсо, жаңыл мырза ойлоймун. Ооба, ага такалып калбайт. Акылай айымдын оюн толуктай кетким келип турат. Туура айтып жатат. Жаш негизи жашка акцент кылган туура эмес. Мен оюмча бул жөн гана отмазка дейм да. Жаш. Анан макул өзүңүз айткандай 30га чейин жигит келсин. Анан Төлөгөн мырзадай болуп уход кыла албаса, кийин шорубузду кайнатса кандай болот? Лучше мына чекчеген жигит турганда. Аны алдыда көрө жатарбыз. Аттыңай. Анан просто неме Ана жаңыл мырза айым бул буга чейин мамиледе болгон эмес да. Анан тажрыйбасыздыктан ушундай болуп жатабы дейм да, өзү билбейби дейм да, эмнени каалап жатканын. Бул мамиледе болбогону менен өзү эмне каалайт экен так оюн айтып атпайбы? Бул деген ал жакка байланыштуу эмес деп ойлойм. Бул жакта деген эми баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Бул деген возраст деп айтып атпайбы? Ал деген возраст боюнча эмес. Баарыбыз эле түшүнүп турабыз да бул деген. Эми буну ошон жеңилдетип айтып атат да, биздин жашыбыз туура эмес экен деп. Мен бул жакта наоборот жаңыл мырзаны колдоп кетким келип турат. Анткени эми катуу сүйлөбөйүн деп жөн эле ошо возрастка такып атат. Биз баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Бул дагы өзүнүн ошо каалоосундагы, өзүнүн оюндагы мырзаны күткөнгө акысы бар. Жана Төлөгөн байкебиз дагы эң сонун айымга татыктуу, жана сизге да ойлойм сонун айымдар келет, жолуктурабыз деп. Ошондуктан экөөңөр тең сонун адамдарсыңар, просто 2 жолго түшөсүңөр. Ошо. Айтып коеюн да, жаңыл мырза туура эмес түшүнүп калба. Мен болгону ошондой татыктуу мырза келе турган болсо 30-тан өтүп делечи, аларга тоскоол болбосун дегеним. Анткени бул жактан көрүп эфирди көрүп, бул кеңеш катары экен сиздики. Маанилүү турбайбы, акцент коет турбайбы деп ойлоп калбасын деп гана айтканым да. Кеңеш экен бул, Болгондо ушуну менен Төлөгөн жана жаңыл мырза деген
тема бүгүнкү күндөн жыйынтыкталат, эгерде өзгөрүүлөр болуп калса айтасыздар, бирок жыйынтыкталат. Анан бирок мурунку эфирде бир мүнөздөп кеткем. Анан сөзүмдү көбү түшүнбөй калган окшойт. Ошо түшүнбөсөңөр анда көрсөтөйүн деп чечтим. эмне болуп кетти? Жаңыл мырза ушу дал ушул роза гүлдөй да. Өзү мына ортосунда аппак. Негизи Жаңыл мырза өзү ушул жашоодо тажрыйба, адамга болгон ишеничтерден пайда болгон иммунитеттин натыйжасы мындай да, коргоосу. А негизи ошо Жаңыл мырзаны билсеңер, ошо айткандай эле жакшы сүйлөшүп, жакшы бүт нерсесин билип, анан кийин ошону эле сүрөттөп берейин дедим. Ошо сөз менен жакшы жеткизе албай калыптырмын. Ошо көрүп койгула. Бул гүлдү атайын ушул Жаңыл мырзаны элестетип, анан кийин бул композиция жаралган окшойт, Атайын Жаңыл мырзага арналып эч жактан. Баракелде, оюңузду сонун түшүндүрдүңүз, азаматсыз. Мына ушундай айтып коюңуз. Рахмат, бүтүсүз болду. Аябай жакты күлүңүз. Кайра улантып берсекпи деп коесуз. Ошол мен дагы Төлөгөн мырзанын жакшы жактарын айтсам, аябай кол ачык, жүрөгү таза, жашоого олуттуу караган, аябай жакшы мырза. Ошондуктан ойлонбой кезеңиздер болот, талапкерлер. Мен бул жерде эч кандай чанып же боюм көтөргөн жерим жок. Төлөгөн мырзада деле чынын айтканда мага деле ачылып сезимдер болгон жок. Менде деле ошондой болду, биз мындай жолугушуу учурунда жазышаттык, атак жазышкан деле жокпуз. Ошон үчүн бири-бирибизди күнөөлөбөңүздөр. Бул жакта Төлөгөн мырзанын да менин дагы оюма сийлейсиздер деп үмүттөнөбүз. Ооба. Чоң рахмат. Анда өзүңүздөр байкап калгандай, бүгүн ушул минуталардан баштап кайрадан Төлөгөн мырзага дагы, Жаңыл мырза, Бикечибизге дагы талапкер күтөбүз. Анткени өзүңүздөр байкагандай эки жолго түшүштү. Бул менен бир тарап күнөөлүү деп же бир тарапты жемелегенден алыспыз. Бул деген таанышуу майданы. Андыктан экөөңүздөр тең өзүңүздөрдүн каалаганыңыздардай жупка туш болушуңузга тилектешпиз жана ордука узатабыз. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Телекөрүүчүлөр, бул жагы кызык болду. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, экранга жакыныраак келип бериңиздер. Эмне жумуш кылып атсаңыздар, таштаңыздар. Чайыңыздарды токтотуңуздар, экранга жакын келиңиздер. Бул эксклюзив. Мен деле кыздай болдум. Келиңиздер, анда көпкө узатпайлы дагы Болот мырза менен Миленаны бул жакка чакырабыз, келиңиздер. Кана, мен караңызчы. Жашарып кеткен, Ой, жап-жаш эле турбайсызбы сиз көрсө? Ачыңызды алсакчы. Жана эме түрк сериалдардагы актерлордой болуп калдыңыз го? Өтө күтүүсүз, бирок мен сөзүм жоготуп алдым. Бирок көпчүлүк биздин көрүүчүлөрдүн арасынан дагы кандай болот экен деп элестетип, жада калса жазып жүргөндөр да бар эле. Бул кадамга сиздин кадамыңыздан баштайлы. Сиз бизди таң калтырып жатасыз акыркы күндөрү. Албетте жакшы жагына таң калтырып атасыз. Демек, сиз ушу Миленанын келишин гана күтүп жүргөн окшойсуз. Бул кадамыңызга Миленанын таасири барбы? Биринчиден учурашып алайын. Саламатсыздарбы, Гүлназ айым, катышуучулар. Көптөн бери негизи алайын деп жүргөм өзүм эле. Анан кийин көптөрдүн суранычы боюнча бияка дагы шайкеш келейин деп, туура келейин деп, анан кийин алып көрөйүн деп чечтим бүгүн.
Анан өзүмө негизи ыңгайсыз болуп атат. Көнбөй жүргөндүктөнбү билбейм. Кийими жок жүргөндө эле отурасыз. Школьник болуп калдым. Бирок жарашыптыр, менин жеке көз карашым боюнча. Бизге да көнүмүштөн сырткары кадат болуп атат, бирок жарашыптыр. Чоң рахмат. Жарашыптыр. Школьниктемиз. Шайкешке элейин дегенде сиз дагы сунуш кылдыңызбы, Милена? Же сырткы көз караштар боюнча? Саламатсызбы? Чынында мындайды күткөн эмесмин. Кандай болуп атат? Сюрприз болду сизге деле? Ооба. Азыр биринчи жолу көрүп атасызбы? Биринчи жолу мындай көрүп атам. Айта бериңиз. Кандай сезимде болуп атасыз анда? Мен карап алгыңыз келет. Чынымды айтсам, азыр биринчи жолу көргөнүмдөн башка эле адам жанымда отургандай сезим. Жактыбы образ жаңы? Жакты, ооба. Негизи Болот мырза вообще сонун выглядите. Айтат го жана эрди эр кылганда аял, жер кылганда аял депчи. Вот Милена айым жаш болгондугу үчүн өзүнө монтип сүйрөп келип атат го Болот байкени. Өлө жаш көрүнүп калыпсыз, вы прям силер өлө сонун жарашып калдыңар эми. Сизге өтө сонун жарашат экен сиздин азыркы темеңиз. Жашарып красавчик болуп кетипсиз го. Болот мырзага 2 күн мурун айткамда тамашалап, сиз эмки эфирге сакалыңызды алып келбейсиңерби десем, алып келген турбайбы. Сонун жарашат экен, бирок башкача көрүнөсүз да, мындай индивидуальность жоголуп кетип аткандай да. Сизге мындай да жарашат экен. Сонун. Чоң рахмат. Негизи мен эксперимент эмеден баштагам да. Сакалымдан баштагам биринчи алып көрүп. Анан кийин кыска кылып туруп, анан кийин мурутты калтырып койсомбу деп ойлондум. Анан кийин бир отуло ушунча чыңгандай алып салайын дедим. Бол. Жазында деген бир гана кыздар ачылат десе, Болот байке кошо жарыштыңыз го биз менен. Биз менен кошо жарышып ачылып, бизден ашып кеттиңиз. Эң сонун аябай кубандырып турат да, чындап. Анткени деген сиз буга чейин мындай, мисалы үчүн 5-сиздондон бери отурабыз да, ошондон кийин сиздин мындай чын дилиңиз менен мындай кылганыңызды, бир кызга аракет кылганыңызды байкаган эмесмин да. Мунусунда аябай аракет кылыңыз деп бүт баары көрүп атат, ошондо мактап кетким келип атат. Анан ошентип өзүң бул эми көрүп атасыз да, кызга жагынайын деп, мондай кантсам кандай болот экен, топ келейин деп өзү да айтып атат. Баардыгы сонун жарашып туруп, бир гана ушу эми розовый байпагыңыз эле алмашса сонун болот дейт. Эмкисин алмаштырып берейин. Милена айтып кой, розовый жакпай. Чоң рахмат. Так сонун. Азаматсыз Болот байке, менден да жаш көрүнүп калыптырсыз чындыгында да. Канча экөөңүздөрдүн жаш айырмачылыгы? 10 жаш. Сиздин классташыңыздай эле болуп калыптыр. Азаматсыз негизи колдойм. Ушинтип адам изденип туруш керек, ачылып туруш керек, өзгөрүп туруш керек, бир калыпта турбаш керек, только алдыга. Чоң рахмат Нурлан. Акай? Мен ойлогонум сүйүү эмнелерди гана кылбайт деген ой келди да. Сүйгөн айым үчүн мурунку айткан сөздөргө дагы ойлонуп калдым. Чындыгында эле эгерде жактырса кылат турбайбы депчи. Азаматсыз. Чоң рахмат. Баракелде да. Мен да Болот мырзага айтып келем. Мурда деле жакшы эле көрүнчүсүз, бирок эмнегедир сакал мурутуңузданбы кичине түнт көрүнчүсүз да менин көзүмөчү. Азыр ачылып, мындай жакшы, мындай жайдары жаңы катышуучу келгендей болуп атабы? Башкача көрүнүп атасыз. Индиянын белгилүү актерлору бар го, жакшынакай, ошолорго окшош калыптырсыз. Сакал мурутум бар да терс кармага окшошумдан да. Эки образыңыз тең аябай өзүңүзгө жарашчу. Азыр да сонун жарашыптыр. Мен да кирип келгениңизде эле Миткун Чакрабортиге окшоштурдум. Ошол азаматсың Милена. Ошол жакшы таанышуу каалайбыз. Акыркы учурларда Миленага жолуккандан бери Болот мырзанын өтө жакшы жакка ачылып бараткандыгын байкап атабыз. Бул албетте кубандырат. Бул айрым жуптарга же болбосо айрым мырзаларга үлгү катары дагы болушу мүмкүн. Себепкер да болуп калышы мүмкүн. Башкача ойлонгонго, башкача кадамдар таштаганга. Андыктан кадамыңыз дагы бир жолу кут болсун. Бул да болсо экөөңүздөрдүн жаш айырмачылыгыңыздар канча эле негизи? 10 жаш.
Ошол 10 жаш анча деле байкалбай калсын деген кадам болгон экен. Кадамыңыз максатына жетти деп айтайлы. Азыр отурсаңыздар ушунчалык ан сайын куп жарашып отурасыздар. Кудай буйрса бул кадамыңыздардын аягы өтө жакшы жаңылыктар менен дагы да улансын деген тилектешпиз. Азыр жашка эси салыштыра кетсек 10 жаш эмес, азыр мен кичүү болуп калдым да. Тамаша. Келиңиздер анда. Акыркы чыгарылышта аябай кандай кубанычтуу кабар кылдыңыздар. Бул үчүн биз да аябай кубанычта болдук. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүз дагы кубанычта болушту. Кандай ошол олуттуу кадамды таштагандан кийинки мамилеңиздер кандай уланып жатат? Мамиле баштагандан кийин мындан ары өөрчүп атат. Дагы болсо дагы жакшы кадамдарды коюп атабыз, ой максаттарды түзүп атабыз дегендей. Азыр келишпестик жок, только жакшы эле, жакшы болуп атат. Жылуу мамиле каптап атабы? Бир 2 күн мурда жумуштан чыккандай мындай эле сүйлөшкөнбүз да, жолугалы деп. Анан кийин неожиданно болду. Тамак жасап тозолуптур, мен жумуштан чыккандан кийин ушунчалык жүрөгүм жылыйчты. Анан экөөбүз бирге ошол тамакты өлө даамдуу жасайт экен. Экөөбүз отуруп алып, тамак жегиче да сүйлөшүп. Анан кийин мен ыңгайсыз абалда калып калбайын деп киного алып кирип дегендей улансын. Өтө сонун. Ошондой. Керемет. Видео барбы жолугушуңуздардан? Негизи бири-бирибизди ушунчалык сагынып калыптырбыз, анан кийин видеону да унутуп калыптырбыз. Ушунчалык кызык болду. Бул отмазка эмес. Видеодо эле болот, Кудайым буйрса. Баары болот дебейсизби? Алда. Ала. Акыркы ушу кабарларыңыздарга жакындарыңыздардын болгон реакциясы кандай болду? Жашоодогу жакын адамдарыңыздардын. Меники мурункудай айтып кеткендей эле баары каршы эмес, абдан сонун сюрприз жасаптыр деп айтышты. Туугандардан да чалып атышты. Куттуктап, абдан жакшырды айткен деп. Өкүңөр чогуу болуп кетсеңер, батыраак үйлөнүп дегендей ошентип айтып кетишти. Ай баракелде. Вот мырза, кандай дейсиз? Кайын журттун сунушуна? Жакшы дейм. Негизи эле башында эле экөөбүз жаңы таанышып айтканда эле Милен айым өзү айтып калган бул кабарды. Туугандарыбыз, жакын адамдарым, апамдын эме каршы эмес депчи. Анан ошол да бир кубандырып калды мен дагы. Жол ачык экен депчи. Меники ар дайым эле эси жол ачык болсо мен кадамдарды батыштайм да, ойлонбой туруп эле. Көпкө созгонду жактырбайсыз, э? Мен ошондой адаммын да негизи. Ошондо качан күтүп калсак болот жакшы жаңылыгыбызды? Кудайым буйрса, билбейм эми, может жакынкы арада дегендей. Азыр сюрприз бойдон кала берсин. Бирок ал жөнүндө уже сүйлөшүп, акылдашып, кеңешип баштадыңыздар да, ал темада? Бир аздан баштадык. Бул албетте бизди кубандырат. Демек, жакында биз жоктукта той. Алыс эмес экен. Кубанычтабыз. Келиңиз Гүлнара. Болот мырза менен Милен айымдын сезимдери бар экенин көрүнүп турат да. Прямой эфирден да көрдүк, стористеринен да көрдүк. Аябай сонун жарашат экен бири-бирине, өзгөрүп атыптыр, ачылып атыптыр өкөнтөн. Прям көрүнүп атат Милен айым деле бүгүн эртең келгенде сразу мындай башкача да, башкача аябай мындай как жанып турабы? Куяш деп эмне дейт солнце? Күндөй ачык болуп атат да. Милен айыбыз. Аябай кубанычтабыз. Сизди бакыт каалайбыз. Буйрса той болсо, только поддерживать будем. Молодцы. Баракелде. Дагы бир нерсени белгилеп кетейинчи, эми в тот раз ырдап чыкканда ак чардак деген бир сөзүм бар эле, ошону унутуп калыптырмын да. Негизи бул оюмда деле жок болчу. Анан кийин мындай ойлоп көрсөм, сөз обону бул атын унутуп калдым, кечирип коңуз. Али Карыпов байкебиздин эме
көлдүк экен да өзү. Анан бул көлдүк чыгарма болгондуктан туптура келип калып атпайбы? Өзүм ойлоп көрсөмчү, Акчардак деп. Баракелде. Ошол жазуучу биздин атам төрөлгөн жактын кошунасы болчу экен да мурунчу. Анан кийин атам угуп эле сразу ай бул деген биздин кошуна эмес беле, сонун ырдаптыр депчи. Прям келишип калды да ошол жерчи. Аны алдын ала билген эмессиз, э? Жок, аны билген эмеспиз. Баракелде. Жакшы, Болот мырза айткандай жолуңуздар ачык болуп, жакшы окуялар, жакшы сөздөр, пикирлер айтылып аткан учуру. Болот мырза, Милена айым аябай сонун жараштырасыңар. Бир нерсени эстеп кеттим. Мен менен жүргөндө Болот мырза кыйналып эле сыгылып жүргөн да. Ачыла албай элечи. Мен ушунча канын ичип койгонбу деп өзүм да азыр ойлоп кеттим да. Бирок негизи тамаша, сонун жараштырасыңар. Менде мындай ой болуп атат да. Бир жакшы сценарий түзүп туруп ошо карманып кылып аткандай болот. Анткени бир да видео көрө элекпиз. Анан шылтоолоп эле биз бири-бирибизди сагынганбыз, анан мынтикебиз, тинткебиз деп. Бул эми эфирдин эрежеси да негизи бир жолу көргөзүп койсоңор биз сүйүнүп эле көрүп калмакпыз да. Мен дагы Болот мырза ушундай сонун мырза турбайбы деп эле отуруп калмакмын. Негизи бактылуу болгула, бирок мен бир суроом бар Болот мырза сизге. Баары жакшы болуп атат, уже кыз жигит болдуңар, бул уже толук түрдө мамиле. Анан алдыңкы ближайший деп коет го, ошо ближайший бир айга койгон планыңыз кандай? Ошо планыңызда Милена айым барбы же жокпу? Анткени анын баары убакыт көрсөтөт. Ортосунда мамиле, сүйүү, такыр көрүнбөй элеби? Мага чынында мен Болот мырзаны кичине болсо да билип калдым да, аябай эле билип калдым. Кичине эмес, аябай эле билип калдым. Анан ошо кызыктуу болуп атат да, ошо алдыңкы бир айга койгон планыңызда ошол Милена айым барбы? Же мурунку катышуучулары бар эле бизде ошондой сыяктуу болгон болчу, сиздердикиндей. Же ошондой болуп кетеби? Жакшы эле башталып атат, бирок сурооңузга рахмат. Айзайымга суроо берип койчу. Ошо мени бир аз болсо жакшы билип калып турсаңар, анан кайсы тарапка жакшы билип алдыңар ошо мени? Кайсы тарапка дегенде, мен деген сизди артист деп билем. Сиз аябай мындай өзүңүз ичинде эмне болуп атканын көргөзбөйсүз, ошону да билем. Жаман болуп турса дагы мындай жакшы кылып көргөзө аласыз. Депрессия, стресс болуп атсаңыз да келип, күлүп, баары жакшы, баары сонун. Менде ушундай жаман нерсе болуп атат десе да ошону жаап, жок, жакшы эле болуп атат деп мындай актер катары жакшы өзүңүздү алып жүрөсүз, жашоодо дагычы, кинодо эле эмес, жашоодо дагы. Ошону эле айтып атам, болду. Жаман эч нерсе жок. Чоң рахмат. Мен сүйлөп кетейинчи. Айзайымга жооп берип коеюнчу. Жана видео жок деп атпайбы? Стористерин көрсөңүз, сонун эле видеолор, жолугушуулар болуп эле атат. Анан билбей туруп айтканыңыз туура эмес да, жаңылыкидей. Сизди аябай Болот мырза эме кылып коюптур, мындай дрессировка кылып коюптур да. Болгон сөзүн сүйлөп, болгон эмесине жооп берип атасыңар. Баада дагы айтты го эми Милена айымды мен жумушунан алып кетип аткам деп. Анан мен билет болчумун Болот мырзанын машинасы жок экенин. Кантип алып кетип атты? Неужели такси менен алып кетип атты десем, биякта Нурлан мырза айтып калды, каяктагы мен алып кетип аттым да дегенчи. Анан ошондой сыяктуу эле мындай мен жаман эч нерсе айткан жокмун. Болгон суроо атам, бул суроо. Эми кеп машинада деле эмес да, жөө деле алып кетсе болот, такси менен деле алып кетсе болот. Главное бир адам бири-бирин сүйсө, эч нерсе жетпейт. Айзайымга жооп берип коеюн. Мен бир гана Болот мырзага колдоо көргөзбөйм. Баардыгыңарга колдон келишинче мындай түз жүргөн адамдарга колум ар дайым ачык. Болот мырза экөөбүз эми ооба, ал туура, экөөбүз жакын адамбыз биякта. Болгону доспуз. Негизи Нурлан мырзанын мындай айта кетейинчи, ичинде кири жок, мындай жөнөкөй жакшы бала да. Абдан жөнөкөй. Ошонусу менен мен сыйлайм да Нурлан мырза. Мен да кошуп кетейинчи. Бая Айзайым айтып атпайбы? Менин жанымда башкача болчу, Миленанын жанында башкача депчи өзү сөз бар го. Алдаса болот, жаш башты, кантсе да болот, как башты дегендей. Милена айым бизде жаш болуп атпайбы? Ошон үчүн бул чындык да. Болот мырза турмуш көргөн, анан кийин уже как баш болуп алдап атабы ошондо? Алдап эле жүрөгөндө көрсөтөт да. Анан бирок чынында мен Миленадай татынакай бикечти Болот мырзага ыра көрбөйм да. Бул bundan дагы мыкты бойдок мырзага татыктуу дейм да Милена айымдычы. Негизи мындай жакшы каалоо тилек айткандын ордуна баарыңар эле эмне болуп атасыңар? Негизи Болот мырза бул сезим үчүн эфирден сырткары деле улантууга даяр. Негизичи керек болсо эфирден кетип туруп деле надо будет. Антип жаман ойлобоңуздар. Бул жерде ачык эле көрүнүп жатат, көрө албастык болуп жатат баарыңардан эле.
ооба неме чоң рахмат. Азыр Эмиль мырза азыр унутуп калып электе. Досум анан сүйлөйсүң, Унутуп калып электе азыр. Эме Тажигүл айымга жооп берип коеюнчу. Турмуш көргөн адамды комментарийден деле окуп атам. Турмуш көргөн адам силерге кандай бул уру кылган же кылмыш кылган адамды эле көрөсүңөр да. Бул ар бир башыбызга келе турган нерсе. Мен деле тагдыр. Тагдыр да. Менде деле өтө деле бир кандайдыр жаман иш кылган эмесмин. Бул деген жашоо экен. Бардыгы сынат. Күчтүү адамдар деле кайра туруп, кайра өзүнүн сүйүүсүн издейт да. Сизге деле көп деле бойдоктор деле келди, сиз деле тажрыйба чыгара алган деле жоксуз. Мен деле мына турмуш куруп, азыр мен сөз менен эмес, иш аркылуу көрсөтүп атам да. Бул жакта мен турмуш көргөндү мындай басынтып жаткан жокмун. Болгону эми Милен айым баары бир турмуш көргөн адам менен турмуш көрбөгөн адамдын экөөнүн ой жүгүртүүсү эки башка болот да. Бул башкача ойлойт, бойдок турмуш көрө элек адам башкача ойлойт. Ошого мен жакшы эле мааниде айттым. Болот мырза деле өзүнүн жарын тапканга татыктуу, бирок эми өзүнө ылайыктуусун тапса дейм да. Деген жеке көз Тем более Милен айым өзүнүн болочоктогу жолдошунун балдарына баары бир өзүнүн энесиндей мээрим бере албаса керек деп ойлойм. Эми мен жеке көз карашым боюнча ал милдеттүү деле эмес, өзүнүн анын апасы бар да, кыздардын апасы бар. Апа катары мээрим бере турган апасы бар. Анан буга чейин да берилерде айткан, дайыма эле мен менен чогуу болбойт, көбүнчө апасы менен болот, анча-мынча үйгө келип калат. Ошол келген моментте, ошол учурларда мээрим төгүп, менин жолдошумдун балдары, кыздары катары мээримди күнгө даярмын деген да жоопту укканбыз. Бул темага кайрылып кажети жок го деп ойлойм. Гуля. Ооба, мен да ошону кошумчалап келгим келди. Анан бул жакта отуруп, анан сага мындай ылайыктуу деп анан адамдарды мынтип бөлгөн аябай туура эмес. Көз карашым боюнча туура эмес да. Хоч канча жаңылса дагы, эми ар бирөөбүздүн эме укугубуз бар да, өзүбүздүн адамыбыз тапканга бактылууга укугубуз бар. Жана тем более Милен айым бүт Болот мырза жашырып акырын ушундай иштерди кылып эметсе, андай башка сөз болмок да, сиз ылайыктуу эмессиз деп айтканга. Бул жак бүт баарын ачык айкын айтат. Милен айымга мен да суроо бергенде сонун жоопту алганбыз. Мен өзүм башка мен бөлбөйм балдарды, бүт баарын өзүм. Тем более ал Болот мырзанын балдары айымында экен, эски жубайында экен. Ошондуктан кыз өзү макул болуп, өзү жакшы көрүп, бул жакта сезимдер болуп аткандан кийин антип бөлүүнүн туура эмес, биринчиден жана кажети жок деп эсептейм. Бактылууга. Чоң рахмат Гүлайым. Бул жерде просто мындай ар кимдин көз карашы ар кандай болуп атат, бирок мен көз карашым боюнча бул туура тамдоо. Милен айым деле өзү эфирден сырткары сураган, Болот мырза кандай депчи. Биз болгондой эле Болот мырза менен, досум да, бирге жүрөбүз, мындай сүйлөшүп жүрөбүз, достошуп жүрөбүз. Жакшы тараптарын айткам, Милен айымга өзүнө жаккан, өзүнүн тандоосу болуп атат. Анан бул жерде жашка, анан башка нерселерге көңүл буруу деле кажети жок го деп ойлойм. Мен колдойм экөөнү. Рахмат. Эмил мырза, сиз колдобосоңуз болбой калмак да негизичи. Анан кийин Болот мырзага да сунуш айта кетет элем. Анан жаман ойду айтылып атат, жакшы ойду айтылып атат, бирок суроо берилип атат. Анан суроого жооп берип кетсеңер жакшы эле болот. Мисалы үчүн мен деле ишенип атам, көрүпчү. Анан бирок ишенбегендер да ишенген жокмун деп айтканга укуктуу деп атам да. Албетте. Ошо ишенбегендерге үйлөнүп бактылуу жашап мындай таң калтыргылачы. Анан кийин башында суроо болду Айзайымдан. Бир ай план. Алдыда бир ай планыңызда бир башкача бир планыңыз барбы? Эл билбеген, ошого жооп берип кетсеңиз деген ойдомун да. Ал планды эми айтпай турайын. Негизи эле адам киши бир кандайдыр план болгондо эч кимге айтпаш керек экен да, айтып койсо ишке ашпай калат экен. Анан жакынкы арада көрө аласыздар. Жакшы пландар бар. Ошо Милена барбы жокпу ошону эле, ошону жок деген айтып койсоңуз. Милен айым албетте 100-200% бар ал планда. Бир гана. Баракелде. Жакшы жооп болду. Негизи ар бириңиздердин оюңуздарды биз сыйлайбыз. Ар бириңиздер оюңуздарда кандай жаралса, ошол боюнча айтканга толук акылуусуздар. Андыктан бирок ошо бардык ойлорду уктуңуздар, чечимдин бардыгы өзүңүздөрдө болот. Эң башкысы экөөңүздөр бири-бириңиздерге дал келсеңиздер, бири-бириңиздерди жактырып турсаңыздар, анда эч кандай бул
жашоонун мыйзамында жок. Турмуш көргөн мырзага турмуш көрө элек чыкпаш керек, же болбосо тескеринче болбош керек деген эч кандай жок. Жашоо бул жашоо экен, турмуш экен, ар кандай учурлар кездешет. Экөө тең менен мисалы турмуш кура элекке чыгып деле болбой алган учурлар болот, же болбосо тескеринче учурлар болот. Антан бардыгы сиздердин чечимиңиздерге жана кыймыл аракетиңиздерге байланыштуу деп ойлойбуз. Бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Буюрса. Башка жаңылыгыңыздар жок да, Азырынча жок. Азырынча башка жаңылыгыңыздар жок болсо, жакынкы күндөргө жакшы жаңылык күтүп калабыз дагы. Сиздерди ордука узатабыз. Мына, көрдүңүзбү, Айза? Бар экен сүйүү аркасында. Биз сапарыбызды андан ары карай уланта турган болсок, бизде кезек Бейше менен Гүлияга келди. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Сиздердин мамилеңиздер кандай болуп атат? Мамиле тууралуу айтып кетсек, буга чейин да жолу болду. Жолугуштук дагы көптөгөн сөздөр болду, суроо жооптор, кызыгуулар. Баягы айтып кеткендей эле ыр жагынан дагы өзүбүздүн жеке эле ой жагыбыздан мындай алдыга койгон максаттар, кызыктар ошонун баары болду. Анан дагы эмне десем, көптөн бери эми Кыргызстанга да келбей жүргөм да. Анан жакынкы арада келип эле аябай дагы тоо Кыргыздын мындай жаратылышын дагы сагынып жүргөм. Анан ошол жактан жолугушуубузду кылдык. Мисалы үчүн мындай тоолор арасында дегендейчи. Ооба. Ошол аябай кызыктуу, сонун айык болду. Тоолордун арасынан бизге эмне ала келдиңиздер? Видеобу? Ооба, видео. Анда көңүл буралычы, келиңиздер, видеосун карайлы. Жана акыркы учурларда тойлордо мода болуп кеткен го сүйүү баяны, история любви. Ошол сыяктуу видео болуптур. Сонун жарашыптыр, бири-бириңиздерге клип сыяктуу болуптур. Жакшы барып келиңиздер тоого. Баарыңыздарга жалпы да бир жолу салам. Көрүүчүлөргө Гүлназ айым саламатсызбы да бир жолу. Ооба, өзүңүздөр көргөндөй, ошентип бул мырза чет жактан келди да көптөн бери жүрүп, анан биздин коздукту көрсөткөлүк деп анча барып келдик. Ошол жактан силерге да көрүңүздөр деп, көрүүчүлөр менен да бөлүшүп кетелик деп ушундай видеого келдик. Ошол таанышуу азыркы учурда уланууда, бирибизди дагы да таанып, дагы да мындай кандай десем, эми ачылып аткан мезгил. Ошол. Так, в принципе, баары жакшы эле. Баракелде, куттуктайбыз. Учурдан пайдаланып, өткөнкү жума сиздердин ортоңуздарда жаңы туунду деп коебуз, кесиптеш катары. Мен өзүм негизги кесибим ырчы болгондуктан, бул ырчылар үчүн, ушул кесипти аркалагандар үчүн канчалык маанилүү экенин билемин.
кадамыңыздар арыштасын, ошол туундуңуздардын кадамы андан ары карай дагы улансын. Бул алгачкысы жана акыркысы болбосун. Мындан ары дагы сиздердин ортоңуздардан жакшы мамиле, андан сырткары дагы чыгармачыл жолуңуздар уланышына тилектешмин. Куттуктайбыз жалпы катышуучулардын арасынан. Анан элдин арасында дагы пикирлер жаралып атты. Негизи экөөңүздөр тең баягы ырчылык кесипти аркалаган болгондуктан булар жөн эле ушул дуэтин жаратыш үчүн же болбосо ушул кесибин улантыш үчүн деп мен ушул кайра эле кесиптеш катары менен бир аз болушуп өтөйүн. Эми элестетиңиздер, мисалы биз азыр катышуучулардын арасында ар кайсы кесипти аркалагандар бар. Мисалы туурабы? Эч кимиси өзүнүн кесибин токтотуп коюп, бул жака келип аткан жок. Эфир учурунда гана келет, мамиле курууга аракет кылышат, эфирден сырткары да мамиле менен иштешет. Ошол эле учурда өздөрүнүн негизги кесибин да аркалап, эмне кылып келсе буга чейин ошону улантат. Анын сыңарындай булар дагы ошол эле буга чейин эмне менен айлык болсо, ошону гана улантып жаткан учуру сөзсүз түрдө ырчылар дагы өзүнүн сүйгөнүн тапканга, өздөрүнүн үй бүлөсүн курганга толук укуктуу. Андыктан ошондой гана көз караштан карап колдоп коюңуздар деп өзүмдүн пикиримди айткым келди. Уланта бериңиздер, тилектешмин, кубанычтамын. Экөөнү тең чогуу алып кеттиңиздер. Эгерде ушундай экөөңүздөрдүн ортоңуздардан бир гана ушундай дуэт ырлар эмес, болочокто өзүңүздөр болгон татынакай балдар да жаралса, биз албетте кубанычта болобуз. Жалпы кыргыз эли жана биз жолуктун жамааты, көрүүчүлөр да кубанычта болот деп ойлоймун. Андыктан ийгилик жар болсун, уят кылбаңыздар, мындан ары дагы аракетиңиздерди көрө бериңиздер. Эми чыгармачылыктан мамилеге өтөлү. Жеке мамилеңиздерде мындай бир нейтралдуу эле буга чейин мисалы бир жума мурункудай элеби же өсүү барбы? Динамика барбы ортоңуздарда мамиледе? Мен өз көз карашымды айта кетейин. Ооба, мен мисалы үчүн мурунку эң биринчи жума мен чакырганда, андан кийин ошо жолугушууда мындай экөөбүздө мындай дистанция болуп арабызда, ошондой момент бар болчу да бизде. Анан баадыда мурдакы эфирде айтып кетпеле, бирөөнүн көзүн каралбай атат моголар депчи, азыр смело карашып алды. Анан ошол ортобуздагы мындай бир барьер күндөн күнгө жоголгон сыяктуу сезилип турат. Бул дагы бир алдыга болгон кадам го деп эсептейм өзүм үчүн. Ошо. Сизге кайра эле ушул суроо болсун беши. Ооба, бул жагына толук кошулуп кетем мен деле. Биринчи жолугушууда эми азыркы видеодон деле көрсөңүздөр керек, кичине тамашалашып, ойноп, мындай бат эле мындай көп жылдан бери сүйлөшүп жүргөн киши деле болуп кеттик. Көп жылдан бери тааныш болгондой эле. Ошо анан баардыгы эле жакшы эле жакка баратат окшойт деп атам. Демек, бири-бириңиздерден мындай туура келбей турган көз караш же жакпаган сапаттар байкала элек. Азырынча мындай такыр эле кишини түртүп турган нерсе деле боло элек да. Мисалы үчүнчү. Жок деп эми ойлонуп кала турган нерсе делечи. Токтотуп турган, жакшы эле. Ортодо жана ырыбыз деле чыгып, ойдогон нерселерибизди, ишибиз мында передачадан сырткары дагы өзүбүздүн ишибиз менен алекпиз, мисалы үчүн сүйлөшүп, кызыгууларыбыз окшош бир, анан жолугу дагы жакшы болду деп ойлойм мен үчүн. Суроолор Гүлнара? Бул жактан азыр сонун видео алып келиптерсиз, мындай көрүнүп атат да, Бейше мырза ал видеодон аябай мындай ачык экен көрүнүп, ачык экен да. Бул жакта отурганда бир аз мен байкашымча, даже сиз айткандай язык тела дейт го, мындай бири-биринен алысыраак отургандайбы же ошондой сезимдер болуп атат да мага, мындай ачылбагандай, же уялып, же бизден уялып атат. Колтобойсуңбу? Сонун болду. Болду, анда сөз жок. Молодцы. Ишендиңизби? Нурмат? Мен дагы айтып кетейинби? Бейше мырза мындай сүйлөгөндө бир аз аракеттин мындай батыраак сүйлөгөнгө аракети видно көрүнүп атат. Анан мен ойлойм, может быть, биздин Гүлайымыбыз мындай тын, такая быстрая, шустрая такая, шустрая экен. Анан ойлойбуз, возможно, балким Гүлайым айыбыз уже даяр, а может быть, Бейше мырза дагы бир сунуш новость айтат бизге. Жакында, бүгүн кылбаса, может, жакын арада. В смысле даяр? Гүлнара айым эле ошо бир нерсе даяр деп айтат десе эле айтып кое берем мен дагычы. Чайга чыкканда да ошол айткан. Ал жөнүндө да албетте ойлонуп атабыз. Ойлонуп атам мындай айтканда. Эми жолугушуудан кийин деле мындай суроолор болот деп
күткөм негизи эле. Эми бул экинчи эле жолугушубуз болду да. Анан алдыда бир жумада бир эле жолу жолуктуңуздар? 2 жолу болуп атат. Анан эми алдыда да көп жолугушуулар болсо, анан жакшылап жакындап таанып алсак, баардыгы тең эле төп келишип жакшы болуп турса, анан кийин да сунуштар болот, сөзсүз. Бейше менден улуураак экен, ошону тактап билейин дегем да. Бейше кайсы жылкысың ошондо? 93-жыл. 93-жылкысың, эми карындашым сенчи? Атым Гүлайым болот. Таанышып алабы, да? Меники Нурмат. Мен билесиз, мен 2004-жылкымын. 2004. 9 жаш айырмасы. Эсептей албай атасызбы же эмне кылган атасыз? Мен суроо берейин деген. Угуп атабыз. Байөнкү эфирде суроо бергенде мырза жооп бере алган эмес. Кандай смыслда дегеним, баягы үй менен кеңешип калыңды чечип келдиңизби деп суроо берейин деген. Эми андай теманы үй менен сүйлөшүш үчүн биринчи бизден кийинки кадамга өтүшүбүз керек да. Кыз жигит болуп, андан кийин чогуу сүйлөшүп, эми биз үйлөнөбүз деген чечимге келишибиз керек, мисалы үчүнчү. Анан Гүлайым да макул болсо, анан биз дагы үйүбүз менен сүйлөшүп дегендейчи. Анан акылдашабыз да. Сиз үйлөрүңүз менен сүйлөшөсүз го, кийин баары жакшы болуп кетсечи, ошондо Нурмат байкени жаныңызга алыңыз, үйлөрүңүзгө кошупчу. Биринчи билсин да, калыңда монча болот деп, Нурмат деп. Сага айтпай атенең ошо Нурмат байкеге айтсын, аябай переживает. Мындай мен айтмакмын да, $10,000 берем депчи. 20,000 деп салчы давай. Просто чечкиндүү эме айтканда, башына келгенде мен үйлөнгөнгө дайынмын, үйүмдөгүлөр эртерээк үйлөнсүн деп тааныштырганда, мен ошол бойдон таандым. Бара-бара минтип өзгөрүп келатат да. Ошон үчүн мен чечкиндүү болгонун каалайм. И суроону дагы так бергеним ошол себептен. Так жооп уккуңуз келди. Нурмат, сизге суроо кайра, встречный суроо Нурматка. $10,000 сиз Гүлага бермексизби же башка кимди алсаңыз делеби? Баягы чечкиндүү болуш үчүн бир сумманы чечип айтып койгон туура го дейм да, эркек адам үчүн. Ошо чечкиндүү кадам жооп уккум келип атат да бул мырзаданчы. Анткени келип тааныштырганда өзүн аябай күзүндө үйлөнгөнгө дайынмын. Азыр дайынган, үйлөнгөнгө дайынмын. Азыр эми сүйлөшүп көрсөк, анан тиги менен Жооптон качкандай сезилип атабы сизге? Эми сиз деле мисалы үчүн үйлөнгөнгө даяр болуп келип атасыз да бул жакка, туурабы? Жөн эле жүрүп кетпейин депчи, бул жакта көрүнүп кетпейин деп. Анан сиз деле бирөөнү чайга чакырсаңыз жакындан тааныгыңыз келет да. Же 1-2 жолугуп туруп эле болду мен сени алам дебейсиң да. 1-2 жолукканда кишини мисалы үчүн биле албайсың. Анан калыңга келип эле такып атасыңар, мисалы үчүн ошо калыңга келип такаганга чейинки баскычты басып өтүш керек деп ойлойм да. Любой эле эркек, ар бир эле эркек айым деле болсо, жакындан таанып алгандан кийин, көзү жеткенден кийин, ушу айымды өзүнүн өмүрлүк жарына мындай көрө ала тургандан кийин, ишенгенден кийин, анан кийинки баскычтарга өтүш керек деп ойлойм да. Туура эле айтасыз, ошо ылайыктуу. Мына бизде чоң пример турат. Эми балким алардыкы меникинен да батыраак, жакыныраак болуп кеткендир. Анан өзүңүздөр көргөндөй эле, эгер менин ишим болбосо, эгер жакшы окшошпай атса, дал келишпей атса, көп кармабайт болчумун да мен дагычы. Мен да өзүм оюм толуктап кетким келип жатат. Азыр деген негизи ошол теманы, например, азыр Бейшо мырза көтөрсө, мен деле мындай башкача көз карашта болмокмун да. Анткени биздин болгону экинчи гана жолугушубуз, эми чай үстүндөчү. Анан дароо эле биз бирибизди тааныбай турган кийин чотам калың канча сурайсың деп, же болбосо мен болсо чотам канча бересиң десем да туура эмес болуп калат го. Ошондуктан мындай темаларга азырынча эрте, бирок биз монтип сезгенден кийин, мисалы үчүн, ооба деп, бул мырза да мени көрүш керек, мен да бул мырзаны байкашым керек дегендей. Ошо, бирок эми баарыбыздын да оюбуз бир, максатыбыз бир. Ал дагы өз убагында келе турчу, коюла турчу суроо да. Туура эле, баарыбыз мына мен деле ушул жерге чоң ниет менен келгем. Үйлөнүп кетсем, Кудай буйрса ошол жерден жашоом улансын дагы. Кандай болсо дагы планы бар. Азыр любой адам план коюп жашайт. План койбосо, ал эми максаты жок адам дегенди билем да мен. Значит, алдыда планыңарда бири-бириңерге болгон сезимиңер ачылат.
күрөшүп жүрөсүңөр, аракет кылып атасыңар. Болгондо мырзанын ооба мен Гүлайымга $20,000 бергенге даярмын деген чечимин күткүм келген да. Эркек мырза катарчы баягы. Суун ондой агат депчи. Түз болот. Арык салам мен, агызам депчи. Эми буга чейин деле жооп бердим, анан бул жеткиликтүү болбой аткан окшойт. Балким сиздин оюңуз, сиздин мындай көз карашыңыз өзү ошондой окшойт да. Анан баардыгы тең ошондой жака жете турган болуп атса, ал жерде $20,000 деп эле калып калбайбыз да. Андан көп болсо деле аны бергенге даярбыз да. Канча сураса? Мен бул жакта Нурматтын сөздөрүн толук айтып кетким келип атат да. Бул жакта Гүлайым даяр экенин көрүнүп атат да. Анан Бейшеге мындай кеңеш бар болчу. Кыз даяр болгондо кечирип коюңуз, бир аз мындай кыргызча азыр может туура эмес, бир аз туура эмес түшүндүрүп алам. Бирок мындай да, кызды мындай даяр болгондо эртерээк сразу кармап калып, мындай аракетиңизди кылыңыз деп кеңеш бермекмин. Гуля, не надо защищать. Ой, сүйлөйт, мен деле айтып коеюнбу, не болуп атасыңар анча. Просто Эсен мырза, не переживайте, мен просто өзүм оюмду кошуп кетейин, сүйлөйт Бейше мырза деле. Карап отурсак эле Бейше мырза жооп берейин десең, микрофон алып сен жооп берип атасың да. Как будто биз Бейше мырзага берип атабыз да вопросту. Нары эфир бүткөн сыртка чыгасыңар, ошондо өзүнчө эркектер сүйлөшөр келе макул. Бул жакта эки ар кимиз өзүнүн оюбузду айтканга укугубуз бар да. Мен Гүлнара айымга өзүмдүн сөзүмдү кошкум келип кетти. Сизге эмне болду түшүнбөйм. Эфирдин вопросун берип атабыз сизге, туурабы? Эсен мырза, бияктачы. Негизи адамдар бири-бирин толуктап турган жакшы. Бирөөсү көп сүйлөп, бирөөсү ошо тыңшап эле отурган жакшы да. Анан дайыма эле экөө талашып сүйлөшмөк беле. Жо, анан бул бир Нурмат мырзага айтып коеюнчу, чечкиндүүлүк деген негизи калыңдын баарын чечет деген сөз эмес. Жетим эмес да. Ата энеси барбы? Ата энеси чече турган нерселер бар. Мындай туугандар чече турган нерселер бар. Анан эркек мырза катары, мисалы үчүн Бейше үйлөнөбүз деп мында аракет кылып ошондой чечкиндүү кылыш керек да. Анан калыңдын баарын чечип салган, билбейм, ар ким тарбиясына жараша болот. Үй бүлөсүндөгү мындай аура кандай эме болсо, мындай тартип болсо ошого жараша болот да. Эсен мырза. Мен Төлөгөн мырзага кайрыла кетейин дедим. Төлөгөн мырза, мен мисалы азыр сизге суроо берсем, сиздин жаныңызда Жаңыл мырза жооп бербейт да, туурабы? Сиз жооп бересиз да. Ар ким өзүнүн маселесин өзү жооп берет, туурабы? Мен ошол теманы айтып атам да. Жо, ошо оюңду айтып атасың, мен да оюмду айтып атам да. Ооба, эми бул жерден Гуля монтип микрофонду алып мен айтып берейин деген дагы мындай толуктап кетейин дегенден эч кандай жаман нерсеси жок го дейм. Толуктагандан кийин деле мен жооп берип атам да ар бир суроодон качкан жокмун. Просто Бейше мырза, сиздин жообуңузду уккубуз келип атат да биздин. Эми айым толуктап берейин деп атса, өзүн айткысы келип атса, мен жок, келе мен сүйлөйм деп ала албайм да. Туурабы? Мында өзү сыйлаш керек, мында сөзүн бериш керек. Андан кийин мен дагы жооп берип атпаймынбы суроогочу? Суроодон качып кеткен жокмун да. Негизи просто Бейше мырза сүйлөгүчө Гүлайым тыпырап сыгылып кетип атпайбы? Чыдабай кетип атабы. Азыр да карасаңыздар, бирөө сүйлөшүп микрофонду кайра карапчы. Да, бирок ошонусу жакшы да, мисалы үчүн бирөөсү мындай тыгыраак болуш керек, бирөөсү жошураак, бирөөсү сүйлөсө, бирөөсү сүйлөп толуктап турат. Жо, жакпай айтсам анда мен кете берейин анда. Главное, Бейше мырза ончо поддерживает. Гүлайым буюрса алдыңарда жакшы мамиле болуп, буюрса жакында той болуп кете турган болсо, сиз ишенем сабырдуулукту биринчиден үйрөнөсүз Бейше мырзанын жанында. Эсен мырза, чоң рахмат. Сабырым Кудайга шүгүр жакшы эле бар. Бул деген жооп бергим, мисалы үчүн моментте, мисалы үчүн Гүлнара айым сүйлөгөндө мен бир гана ошо өзүбүздүн жеке тамашасы бар, ошону кошуп кетейин деп эле ошон үчүн микрофонду ала калдым. Бейше мырзага сурап атса, мен да жуутунуп, алып кел мен сүйлөйм деп, андай өзүмө да жакпайт. Бир гана оюм келип атабы, ошону эле аны айтам. Бейше мырзага суроо берсеңер, Бейше мырзаңар өзү эле жооп берет. Мен өзүм суроомо өзүм эле жооп берем. Оюмду кээ бирде толуктагым келсе, мен да микрофон алып, мен ошол оюмду айтканга укугум бар, ошон үчүн ошону колдонуп атам. Бейшеге не переживайте. Сүйлөйт. Суроом Бейше мырзага, келечекте үй бүлө курганыңызда үй бүлөнү ким башкарат? Же ушундай нерсеге багынып берүүгө даярсызбы? Келинчегиңизге сен эле чечип койчу деп. Эми негизи эле үй бүлөдө эркек баш болот да. Ал эркек жанагындай охотник деп коет го, добытчик депчи.
үй бүлөнү багат, ошонун баарын кармайт, баары менен камсыздап турат. Баардыгын сырт жагын эми эркек кылып турса, үйдүн ичин карай турган бул, конечно, айым болот. Балдардын тарбия жагынан дагы, эми эколог тарбия беребиз дагы албетте. Үйдөгү жана эмне деп койчу эле, уют дегенди үйдүн ошо куттуу береке. Куттун берекесин баары ошо аялдан да. Анан үйдүн ичинен деле мен башкарам, мен билем деп жүрө берген да болбойт. Бул жерде эми ар бири бири-бирин түшүнгөн киши болуш керек. Ошо бири-бирин түшүнө турган кишини табыш үчүн бир-эки эле жолугуп туруп ала болбош керек дегеним да эми кичине. Эгер көзүң жетип, о, менин кишим болот десе, мен уже эртең эле келип туруп мага тий демекмин да. Азырынча көзүңүз жете элекпи? Жок, эгер мындай үйлөнөм болду, мен чечим келсе, баары менен баары тең мындай ачылды көрүндү дегендечи. Ошо анан өзүңүздөр уккандай эле эркек киши албетте баш болот, анан моюн жагы башка жакта экен да. Рахмат. Бул жакта баардыгы эле качан үйлөнөсүңөр деп атат. Ал үйлөнгөндүн алдында сиз качан кыз жигит болойлу деп собираетесь, планируете сизге? Ошол нерсе Канча жол жолугушуңуз керек? Ошону айтып койсоңуз, мен санап турайын жолугушканды. Алдын ала санап айта албайм, тилекке каршы мен билбейм да. Эмки балким жолугушууда Гүлайымдын балким көз карашы өзгөрүп кететтир. Менин бир башка жакпаган жерлерим чыгып калаттыр дегендейчи. Ошо кийинки кыз жигиттин баскычына өткүчөк деле уже калыңдары кете баштабадыбы? Ошон үчүн анан баардыгы тең орду менен болгон жакшы деп ойлойм. Анан буюрса кийинки жолугушуудан кийин дагы келгенде айтабыз да. Болуп атат, бир нерсе чыгып атат, же чыкпай атат такыр эле депчи. Ошо буюрса эми алдыда жакшы эле жаңылыктар менен келебиз деп ойлойм. Рахмат. Айза? Негизи экөөңөргө айтат элем, эң кичинекей кызыбыз Гүлайым бул жерде. Анан экөөңөр сонун жарыштырасыңар. Булар кыз жигит көтө элек да, ошон үчүн мындай пока жемелебей турсак, бир аз жакшыраак болот го деп ойлойм. Болгону сонун ачылып атат. Бейше мырза да сонун ачылып атат. Бул жерде баарыбыз эле көрүп билип атабыз. Келип отура берет, жай сүйлөйт, кыйналып кетебиз, бирок экөө жолукканда соп-сонун эле обычный эле мырза экен да. Ачылат экен, бат-бат кыймылдайт. Бат-бат эле кыймылдайт экен. Бул Гүлайымдын таасири тийип атат деп мен ойлойм. Анан жана айтып атпайбы, ким башкарат, ким башкарбайт депчи. Мен ойлойм, ар бир эле айым турмуш кургандан кийин кандай тарсылдаган болбосун, кандай шустрый болбосун, ал багынып берет. Эгерде ошол мырзасын сыйласа. Бул жерде Гүлайым сыйлап эле турат, сонун болуп турат, сонун таанышып атат. Уланткыла биз силерге ишенебиз, тилектешпиз. Мен өзгөчө Гүлайым бактылуу болуп кет. Рахмат. Сонун пара. Рахмат. Рахмат. Гүлнара, сурообу? Суроо эмес, мындай бул жактан Гүлайымды бир аз мактап кетем дегем. Жаркылдаган кыз, мындай мен ишенем бул жакта үй бүлөлүү болгондо Гүлайым акылдуу айым болуп, башын ие турган айым да. Анан бул жакта Гүлайым аябай ачык кыз да. Бейше мырзаны эртерээк ачалы деп мен ошон үчүн сурап атам, чаштырып атам да, сизди кыз жигитке качан өтөсүңөр деп. Ошо түшүндүк сизден. Эмки жума сонун жаңылыктар күтөбүз. Рахмат. Эле экөө тең бири-бирине чындыгында эле жуп жарашып турушат да. Анан Гүлайым тууралуу бул жакта дагы суроолор болуп атпайбы, ким башкарат деген. Ошолго дагы мен өзүмдүн 3 копейкамды кошуп кетейин да. Тарсылдаган кыздар жашоодо өтө мээримдүү, боорукер, ийкемдүү, ишенимдүү болушат. Акырын жүргөндөрдөн корк дейт го. Мен өзүм да корком акырын жүргөндөрдөн, действительно. Анан бул жерде тарсылдап турса эле, өзүнө ишенбеген эркек гана ошондой суроолорду бербесе, ким болот? Башкаруучу депчи. А өзүнө ишенген эркек эч качан андай суроону бербейт. Тескерисинче өзүнө ишенген, ушунчалык күчтүү эркек ошондой айымды каалайт да өзүнөчү. Анткени ага монтип, калп эле монтип жүрүп туруп, бир күнү анан монтип жылан болуп чыккан айымдын кереги жок да. Жашоодо көп эле көрүп атабыз андай нерселерди. Анткени ошондуктан экөөңөргө бакыт каалайм. Эсили болуп кетсе, бул жерде деле эмне дейт, поезддин алдын чуркабагыла дейт го. Эми бул жакта жашоо. Никто ни в чем не застрахован, орусча айтып кетейин. Ошондуктан эгерде чогуу болсоңор, силерге бакыт каалайм. Экөөңөр аябай сонун төп келет экенсиңер, и ырларыңар сонун чыгыптыр. Кстати, ошону айтып кетейин, дуэтиңер аябай сонун чыгыптыр. И жөн гана бакыт эле каалап коелучу, Мен да оюма кошумчалап кетейинчи. Ошол канча жума керек же канча жолугушуу керек деген суроолор болуп атпайбы? Бизге дагы суроолор болгон. Негизи эле көп эле суроолор берилет да, аны бир гана Кудай билет да. Качан ким окшошот?
ошондой суроолор менен такабасак деген ойда меники. Пикире сыныш. Рахмат, Роза. Мен байкашым боюнча Бейши мырза бир аз не уверенный да. Неге дегенде Гүлайым может эмки эфирде может мен жаман жагым көрүп калат или там интет депчи. Менин оюм боюнча эркек кишиге кыз бала жакса, Гүлайымдын ою өзгөрөбү, өзгөрбөйбү? Мне кажется, өзүнүн немесин, кадамдарын кыла берет го дейм да. Гүлайым сизди эмне токтотот кыз жигитке өтүшкө? Гүлайым харизма десе харизма бар, сулуулук десе сулуулук бар. Бар жок нерсе төп келишип турат. Первое впечатление жагыптыр. Там билбейм. Эмне токтотот дейм да. Мени эмне токтотуп атат дейсизби? Кыз жигит мамилесине өткөнгө. Ошонусун жакшы түшүнүп алайт да. Кайра айтып кетейин анда. Ооба. Эми суроолордун баары эле келип ошол жака келип тийишип атат да, ар элечи эми. Эми сиз деле көрөсүз го дейм. Буюрса сиз үчүн да мыкты мырзалар келсе, же болбосо бул жактагы мырзалар осы чайга чакырса дагы эми 1-2 жолуккандан кийин анан сизден да ошо суроону берейин. Сизден да ошону сурайын. Ооба. Бардыгы жакшы эле. Бардыгы сонун эле. Балким айтып кеткем деле кийинки берүүгө уже жакшы жаңылык менен келип калабыз. Ооба. Шаштырбайлы. Биз антип мындай бири-бирибизди кагып мындай алыстаган жокпуз да. Ошол кошо кетейинчи. Жаман көрбөсөңөр, уруксат берсеңер Нурлан мырза. Негизи эми айымдарга аябай чоң ыраазычылыгым айткым келип жатат да. Аябай мындай женская солидарность, анан ушундай колдоо аябай башкача тиет да. Чындап айымдардан ушундай колдоо алган чоң рахмат. Негизи булар чындыкты эле айтышты десе. Мен даярмын деп койсо. Жок, мактаган айтып атам, даярдыктан эмес. Негизи даяр элемин мен. Бирок мен аны айткым келген жок. Мен негизи кыз жигит боюнча мен дагы мынтип сразу бул эң биринчи мындай элдин алдында мондай чоң бир олуттук кадам болот да. Бул анан ошого дагы мен дагы мындай жакшы бир өзүмө ишенген бир мырза менен чыккым келет буга дагы. Бул биринчиден. Анан экинчи тема боюнча үйдү ким башкарат деп аябай переживать этип олуптурсуңар. А мне көрүнбөйт да деп койсо. Тамаша албетте. Негизи ооба. Мен эгерде негизи эле мен үй бүлөмдө патриархат ушундай болчу да бизде деген. Үй бүлөдө папам чечим чыгарчу, бирок албетте апам менен кеңешчү, бири-бирине сүйлөшүп, бирок албетте папам чечимдер чыгарчу, бүт нерсе папабыз аркылуу болчу. Мен дагы бир жакка чыксам, кирсем жалаң папамдан суранып, үйдө эми кожокей бул эркек мырза. Мен эң кожоюн. Анан мен дагы ошондой үй бүлөдө тарбиялангам. Жана мен үй бүлөмдө да ушундай болот. Үй бүлөм ушундай болчу, анан меники да ушундай болот деген себептерден эмес. Эгерде мырза менден күчсүз болсо, даже ошол үй бүлөгө тиешелүү бир чечимди чыгара албаса, ал мырза кереги жок го деп ойлойм. Анткени мен өзүмдөн дагы мындай күчтүүрөөк мырзага мен жөн эле мынтип красивая боло эле жаткым келет. Бала болсо, рахмат, чечимдерди чыгара берсин. Мен аны талаштайм. Рахмат. Анда жогорудагы Бейше мырзанын сөзү менен бул пикирди жыйынтыктайлы. Кийинки чыгарылыштарга жакшы жаңылыктар менен келесиздер деген ниеттебиз. Ийгилик болсун. Келиңиздер. Ардактуу биздин көрөрмандар, биз ордубуздан туруп шаңдуу атмосфера жараттык. Демек биздин студиябызда бүгүн талапкер бар. Сиздердин шаңдуу маанайыңыздар менен биздин студиянын эшигин каккылап, кадам таштап келген, аты өзгөчө экен, мен буга чейин мындай ат уга элек болчумун. Биздин студияда Азиз мырза. Hoş geldiniz. Orundan alınız. Orundan alınız. Hoş geldiniz. Азиз мырза. Атыңыз өзгөчө экен. Өзүңүз да өзгөчө болуп кирип келдиңиз биздин студияга. Өзүңүз жөнүндө маалымат тааныштырып өтсөңүз. Атым Азиз,
34 жаштамын, чүйдөн болом. Биздин берүүнү канчадан бери көрөсүз? Анан мындай чечим сиздин оюңузга качан келди? Постоянно эле көрөбүз. Атайын калтырбайбыз. Яры фанатикмин, долбооруңар. Кол чабар болсун. Ар дайымкы көрүүчүмүн деп калдыңыз. Демек, бир канча биздин катышуучуларды көз алдыңыздардан, көз эликтен өткөрдүңүз дагы, анан ушул айымга токтолдуңуз, Ооба. Бул айымдын бир эле сапатын азырынча айтып турсаңыз болот. Кайсыл сапаты сизде арбады? Назик. Назик, Назиктиги жакты сизге өзгөчө. Баракелде. Катышуучулар, пикирлер барбы? Кош келдиңиз. Мен оюмча Айза айымга келди го дейм. Себеби Айза айым дагы мырза кирип келатса кыйкырып, аябай колдо көргөзүп, кол чабып, аябай сүйүндү да негизичи. Рахмат пикириңиздерге. Гүлнара? Бизде эң назиктер Айза айым менен Карылгач деп ойлойм. Элиз айым деп. Элиз айым деле бизде назик айым. Калгандары ушунда боевой характер, Рахмат. Негай? Саламатсызбы? Мага келди деп сиз бүгүн келдиңиз. 4 сезон ушинтип айтып отуруп, суранып отуруп эле бүтүп калды го. Эч ким келбей, саламатсызбы? Саламатчыл. Эмне менен алектенесиз? Сборка пластиковых окон. Илгери турмуш кургансызбы? Буга чейин турмуш кургансыз? Жок. Курган эмессиз, Анан менин оюмча сулууга келди окшойт, атыңызды билбейт, Элиза дейм. Мен чүйкөм жакшы иштечү эле депти. Байкайлы. Рахмат пикириңиздерге. Төлөгөн барбы вариант? Карылгач деп ойлойм. Рахмат. 100%. Мен оюмча Айза айымга келди деп ойлойсуз. Мен оюмча Элиз айымга келди. Мен оюмча мага келди окшойт. Тамаша, жок, тамаша. Карылгач айымга келди. Таанысызбы бул? Жок, тааныбайм. Тааныбайсызбы? Тааныбайм. Эме Карылгач айымга келди болуш керек. Анда пикириңиздер жыйынталган болсо, көпкө сөзбөйлү дагы биздин студиянын кадамын басып келүүңүзгө ким себепкер болгон өзүңүздөн угалы. Ал бийикеч чыгыштын сулуусу, орусча айтканда красавица Востока. Аты жөнү Айза айым. Айза, ички туюмуңуз аябай иштеп кетти, же каалооңуз визуализация деп коет, ошонуңуз иштеп кетти. Негизи иштечү жерден иштей, ушундай жерде иштеген деп кой. Тамаша, жөн эле тамашалап койгон, баары тамашалап атса. Рахмат, мени тандап келгениңизге. Мен чынында эле аябай назикмин. Куш келипсиз. Рахмат. Баракелде. Сурооңуз барбы талапкериңизге? 34 жаштамын дедиңизби? Ооба. Мен талаптарым вроде 32-ге чейин болчу. Мейли, чүйдөн болсо. 2 жаш. Эч нерсени чечпейт, Чоң, өтө чоң нерсе эмес. Капля моряден де. Канча бир туугансыз, бул жерде жашайсызбы? Анан хоббиңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Өзүм жалгыз багамын. Үйдө жалгыз. Хоббим бош убакта өзүм саясаттандым бүткөм. Анализди кылып турабыз, геополитика. Кыргызстанды тем более калтырбайбыз. Футбол. Дос балдар менен. Тоого чыгып турабыз, анда-санда жагат ошо. Жалгыз уул болсоңуз, демек үй бүлөңүз менен, ата энеңиз менен чогуу турат экенсиз, Ооба. Аябай качан үйлөнөсүң деген суроону бербей калышкан окшойт, Ошондой деле болду. Бул жака келгениңизди билиштиби? Ооба, айтып бердим. Колдошту, Баракелде. Саламатсызбы, Адис мырза? Кош келипсиз. Рахмат. Мен Айза айымга барыр. Эми Айза айым өзүңүз көрүп аткандай, сонун сиздин талабыңыздагыдай эле бала келиптир. Мырза мыкты экен, юмор күчтүү экен, чота байкалып турат сүйлөгөндөн да.
Эми байкуш болот байкени жайына коесуз деп ойлойм, тийишпейби? Сиз аябай жүрөгүңүз дагы эле ооруп аткан окшойт, Эсен мырза. Жакшы эле мырза келиптир, мен жаман дебейм. Сонун эле мырза экен. Ушинтип кээ бир мырзаларчы өздөрүнүн мындай мырзалык сапаттарын жогору койгондон унутуп калабы дейм да. Ушундай нерселерди мындай аябай күлкүлүү көрүнөт да сырттан. Антип эмне кереги бар айтышка? Мен билем, ар ким өзүнүн оюн айтат, бирок кээ бир мырзалар ошентип бир аз карманса, өздөрү деле жакшы болмок деп ойлойм. Антип басынтып сүйлөгөнсүп мырзаларга эч кимге жарашпайт деп ойлойм. Сонун эле мырза келиптир. Сонун Айзайым, өзүңүз эми ийгилик каалайм сизге чыгып. Эч кимди укпаңыз. Азиз мырза, кош келипсиз эфирге. Рахмат. Ишенип өзүңүзгө келгениңиз бул чоң кадам. Анан менде суроо, буга чейин мамиледе болдуңуз беле деген суроо. Жок, жок, эми конечно, по стандарту болдук. Утууга жеткен жокмун дегенде, өз кишимди тапкан жокмун. Ошого чейин. Рахмат. Бул жакта Айзайымга айта кетчү сөз болуп атат да, мырза үйлөнгөн эмес экен, буга чейин талаптарына толук эле жооп берет. Чүйлүк болгону, сиз көлдүксүз, бириңиздерге аябай эле туура келет экенсиздер. Жакшылап таанышып, билишсеңиздер, мүмкүн сонун жуп чыдайсыздар. Сиздерге ийгилик. Рахмат. Азиз мырза, саламатсызбы? Саламатчы. Кош келдиңиз биздин студияга. Жакшы, биздин эң сулуу кызыбызды тандап келдиңиз. Ушу эгерде экөөңүздөрдүн ортоңузда мамилеңиздер жакшы болуп кетип, үйлөнө турган болсоңуз, айыл жакта жашайсызбы же шаарда жашайсызбы? Азыркы учурда сиз ата энеңиз менен турасызбы же кандай? Бишкекте эле турабыз. Өзүм деле Бишкекте чоңоюп өскөм. Бишкекте. Ата энеңиз менен турасыз, Ооба. Үйлөнсөңүз ата энеңиз менен чогуу жашайсыздар. Ооба, ал суроо болду. Эсен. Мен Гүлайымга жооп берип кетейинчи. Бул жерде эч ким мырзанын эмесин эч ким түшүргөн жок. Бул жерде эфирде көрүнүп болуп аткан эле нерсени айтып атам по факту. Сиз өтө эчтекени чукпайланчы мен. Рахмат. Эсен мырза бир аз кызганып калды окшойт. Ошондой болуп атат. Сурооңуз болсо бериңиз. Жок, суроо? Суроом Азиз мырза. Азиз мырза, сиздин кандай мындай келечекке максаттарыңыз бар? Өзүбүзгө иштеп, ошо аракет кылып. Өзүңүздүн келечегиңиз үчүн. Жок, жумуш тармагында деген да. Жеке ишке. Бирөөнүн алдында эмес. Кудай буйрса. Жакынкы келечекке ошондой пландарыңыз бар, Рахмат. Анда көпкө созбойлуу, жаңы эле биздин кадам таштап келди. Суроо барбы? Келе кой. Негизи сиздин знак, кош келипсиз, саламатсызбы? Биринчиден. Рахмат. Ошо анан кийин сурап кетейин дедим эле, сиздин знак зодиакаңыз ким жана сиз идеалдуу үй бүлөнү кандай көрөсүз? Вот максат мындай максат коюп атасыз да, мындай үй бүлө болсо жакшы болот эле деп. Ошол кандай үй бүлө сиздин кыялыңыздагы представлениямда? Ооба. Элесиңизде. Анан сиздин дагы айткандан кийин сиздин оюңузду угуп кетейин дедим эле. Сиз да ошол көз караштасызбы же андай эмеспи? Эми баягы турмушта өйдө ылдый болот го. Чтоб кандайдыр эмелер болбосун, тоскоолдуктар өйдө ылдый и тому подобное болсо, ошо эми чыдап сабыр кылыш керек да адам баласы дейт эле. Знак зодиака декабрь, стрелец. Месяц декабрь, знак зодиака, стрелец. Экөө тең бир айда да төрөлүшүптүр. Дал келүүчүлүк. Келиңиздер анда. Айза. Ошону сезген үчүн сурадым да ошо. Сезгичиңиз саналышат. Айза. Сизге талапкер келди. Талаптарыңыздарга дээрлик жооп берет экен. Сиздин жообуңуз. Ооба, таанышып чага чыгып көрөлү. Сонун мырза экен. Айза макул. Келиңиздер анда. Ардактуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, дал ушул атмосферада биздин студияда канча деген далай деген жолугушуулар, жаңы жолугушуулар, табышуулар болуп келет. Айрым учурларда, айрым биздин катышуучуларыбыз үчүн ушул студияда болуп аткан жолугушуулар жашоосунун оң жакка, жакшы жакка бурулушуна эң чоң себепкер болгон дагы учурлар кездешет.
Бул жолу да ошондой болобу же жокпу азырынча бизге белгисиз. Муну биз экөө чайдан таанышып жакындан келгенден кийин билебиз. Андыктан экөөнү Айза менен биздин Азиз талапкер мырзаны жакындан таанышуу үчүн жолугушууга узатабыз. Келиңиздер анда дал ушул минуталардан пайдаланып биз кезектеги жолу биздин демөөрчүлөргө кайрылып өтөлү. Чыгарылыштын демөөрчүсү Демирбанктан жакшы жаңылык онлайн насыя алып, Бека компаниясынан тиричилик техникасын сатып алууга 10 000 сомго чейин сертификат алыңыз. Бул кандай иштейт? Абдан оңой. Ар бир 20 кардар 20 000 сомдон башталган суммада онлайн насыя алса, ал Бека компаниясынан тиричилик техникасын алууга 5 000 же 10 000 сомдук акчалай сертификатка ээ боло алат. Акция 16 апрелге чейин уланат, мүмкүнчүлүктө кое бербегиле. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен. Ал эми биздин кезектеги демөөрчү бул албетте Air Baby жалаяктары. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагында жумшак ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Air Baby балдар жалаяктары бул назик териге жумшак жана аяр тийүү, күн бою кургактык жана коргоо. Air Baby продукциясы балаңыздын назик терисине ойлонуп жасалган. Жон гана кыймылдаганда эмес, уктап жатканда да ымыркайыңыз өзүн ыңгайлуу сезсин. Air Baby энелик камкордук, бөбөктүн чыныгы ыңгайлуулугу. Ушундай жакшы ноталар менен биз бүгүнкү чыгарылышты дагы жыйынтыктайбыз. Андыктан эфирден бүгүн убактылуу коштошуп турабыз. Ал эми эртең болсо дал ушул студияда, дал ушул атмосферада мындан дагы мыкты атмосфера түзүлмөкчү. Анткени эртең атайын чыгарылыш болот. Андыктан дал ушул жерде эртең жүз көрүшкөнчө сак саламатта турыңыздар.